Кутмандуу кечиңиздер менен түз эфирде мен Алтынай Арстанбекова. Бүгүн ден соолук жөнүндө сүйлөшөлү. Мен өзүм үчүн бир чоң ачылыш жасадым. Жакынкы күндөрдө Тургун Жангозуев деген жакшы бир аксакал менен тааныштым. Агайыбыз болсо жанагы көк суу ичип ракты жеңген киши экен. Ушул түз эфирде сиздер ушул аксакал агайга ден соолук жөнүндө, ошол көк суу жөнүндө, ашказан баардык оорулар жөнүндө немелериңер болсо, суроолоруңар болсо түз эфирге жазгыла. Мен агайга силердин суроолоруңарды берем. Агай ошол суроолорго жооп берет, силердин суроолоруңарга жооп берет. Мынакей момундай китеп. Рак оорусун жеңген акылман оңгулуктан уланган улукман Тургун Жангозуев деген агайыбыз ушул китепти жазыптыр. Анан мага айтып бергенине караганда ошол эки далынын ортосунда неме чыккан, опухоль чыккан. Ошол опухоль чыгып, ошол опухоль рак оорусу болгон дагы, Анан ошол рак оорусун ошол көк суу ичип жеңген. Анан мен агайдын айткан сөзүнө ишенемин, колдоймун. Анткени биз орозо кармаганда далай оорулардан арылабыз, аны билесиңер. Орозо кармаганда ашказаныбыз тазаланат. Анан жайында деген такай суу ичкенде ашыкча салмактан арылабыз. Ден соолугубуз кайра кайтып келет. Ошондой эле ошол көк суу деген бул ошол суу болуш керек. Азыр агай ошону айтып берет. Анан кийин деген мен билем, баягы мусулманчылыкта орозо кармаганыбызда бир япониялык чоң бир профессор айтканда эме деп, орусчасында мынтип айтат: короткое голодание перезапускает организм дейт. Мен ошону кыргызчага отуроюн. Кыска ачка болсоң, кыска мөөнөткө ачкачылык кармап, ачка болуп жалаң суу ичсең, ал деген организмди ашказандын кайра иштешине түрткү болот, кайра иштетүүгө мүмкүнчүлүк берет экен да. Ошо кайра иштегенде жанагындай ичи катыбайт, анча мынча оорулардан арылат дегендей да. Эми менде конокто Тургун агайыбыз, Жангозуев агайыбыз ушул китепте деген аябай жакшы нерселерди жазган. Мынакей мен силерге китепти көрсөтөйүн да. Рак оорусун жеңген агай мондай кылып сонун китеп жазган. Ушул китепте деген сууну кантип ичиш керек, не деген суу, ошонун баардыгы жазылган. Анан мен ушул китепти апама алып келип бердим, агай мага белек кылды. Ошол китепти мен атайын апама алып келип бердим, апам окуп атат. Анан ушул китепти мен да сиздерге сунуштайм. Мына бөйрөк ооруларын дарылоо ыкмасы дейт, боорду дарылоонун ыкмалары дейт, кан диабетин дарылоо. Эми бул нерсе, бул китепти жанагы биздин кыргызча табыптар бар да, ошол табыптардын сунушу да бул. Албетте биз деген баягы расмий, традициялуу медицинадан баш тартпашыбыз керек. Эме салтка айланган медицина да дарыланып атабыз, бирок деген жанагы рак ооруларын салттуу медицинада күйгүзөбү, операция кылабы, ошентип жана метастазларын көбөйтүп алып атат деген пикирди айтты да Тургун агай. Ошол суроолорду мен азыр берем, сиздер угуп туруңуздар. Анан суроолоруңуздар болсо жазыңыздар. Рак боюнча, организм боюнча, суу ичүү боюнча, бүт оорулар боюнча кандай ооруларыңар болсо, ошол суроолорду бериңиздер. Кыргыз эли касиеттүү эл. Кыргызда касиеттүү табып адамдар көп өткөн. Мен ушул Тургун агайды касиеттүү киши деп эсептейм. Табып киши, бул киши адамдын кан тамырын кармап, оорусун дагы аныктай алат экен. Эмесе тааныштырайын. Тургун агай, кош келиңиз. Мага конокко сизди деген акыры ушул издеп таап, байланышып, сүйлөшүп, сизден ушинтип түз эфирде интервью алып атканыма мен өзүм сүйүнүп атам. Тургун агай 83 жашта. Кудайга шүгүр, Кудайым узун өмүр берсин сизге дагы. Анан ушул 83 жашка чыккычаңды далай тажрыйбаларды башыңыздардан өткөрдүңүз. Көп ооруларды дарыладыңыз. Анан ушул могу китепти жазганга эмне түрткү болду? Ушул жөнүндө мага айтып берсеңиз. Анан агай алдын ала айтып коеюн, буга чейин айттым неме деп. Мени азыр түз эфирде көрүп аткан досторум Facebook'тагы суроолорун жазат. Ошо суроолорун сизге берем,
эме ортосунда ошол суроолорду берип турам. Ошол суроолорго жооп берип, ушул элибиздин дагы ден соолугунун аман эсен болушуна кичине болсо дагы себепчи бололу. Кош келиңиз. Өмүрүңүз узун болсун агай. Эми ушул китепти жазуу боюнча эмне түрткү болду? Сиз өзүңүз рак менен оорудум деп атасыз. Ошол ооруну сиз качан байкадыңыз да? Бул мен бул оору 1998 жылдары пайда болду. Мына аркыркы эки далымдын ортосундагы эки омуртканын ичинде опухоль пайда болуптур. Аны бар томографияга түштүк. Мына жалдагы номер 6 больницанын жанындагы томографияга түшүрдү. Ошо больницага жатып. Анан көрсөк, ошол жерде опухоль бар экен. Чоңдугу 24 мм экен. Анан ошол Казаков Советбек деген врач. Анан ошол снимканы алып, мени ээрчитип алып, Жумабеков сабырга кирдик. Ал киши ошол главный врач экен. Анан ал киши көрүп туруп, анан буну биздин колубуздан келбейт, өтө татаал окшойт, жүлүндөн чыккан окшойт деп, анан Миталип Мамытовичка нейрохирургторго жиберди. Анан нейрохирургтор келип көрүп, муну операция кылбаса болбойт, көрөлү операция кылалы дешти. Операция кылбаса баспай каласың, тигиде ушундай сөздөрдү айтышты. Чоңое берет деп, Анан мен ал убакта мындай таап эмес болчумун. Жөнөкөй эле. Анан агай балким касиетиңизди билбей жүргөндүрсүз. Мүмкүн. Анан макул болдум да эми. Макул болуп, анан операция өтө оор болду. Мага наркозду өтө көп берсе керек. 1 суткага чейин көзүмдү ача албай жаттым. Башымды оорутканда адам чыдагыс. Ушунчалык катуу батышым ооруйт. Анан эртеси күн анан кичине көзүмдү ачтым. Анан мен жасаган врачтардан эмне бар экен алып таштадыңарбы деп сурасам, ары кайсактап эле, биякта кайсактап жооп берүүдөн тартынышып айта алышпай турду экөө тең. Медицина илимдеринин кандидаты Меңдебаев Кочкор Төлөнүч. Анан Руслан Манафович Кадыров азыр Картекстин лидери, доктор медицина болуп калыптыр азыр. Анда жөнөкөй эле врач болчу. Анан булар айтпагандан кийин ошо саат 10-дордо 11-лерге жакын обход жасап Миталип Мамытович келип калды. Анан ал кишиге биздин көзүбүзчө доложить этти, бул ушуники интрамедулярный опухоль экен деди. Аны кыргызча кандай түшүндүрөт агай? Эми кыргызчасы ошо тамыры бар шишик экен да. Анан ошону айтканда эле Миталип Мамытович түшүндү да. Интрамедулярный миңдеген операция жасаганда. Мени бир карады, аянычтуу карады. Анан бир гана орусча сөз айтты, ну что ж деп. Анан кетип калды. Анан баягы биз аны бир мындай кыл, андай кылсаң аягат деген сөз угабызбы деп үмүт кылып отурганбыз да. Анан эми бага түшүнүп калдык бу жаман жара экенин. Анан эми айта бербесиңерби, алып кеткенден кийин мен бу экөө кыйладым. Ачыгын эле айткылачы деп. Анан кийин ачыгын эле айтыштылар. Ачыгын эле айтышты, мындай тамырлуу экен, мүмкүн кайрадан башка чыгышы мүмкүн деди. Агай, операция кылышпаптырбы? Ачып көрүп туруп кайра жаап койгонбу? Жок. Операция кылды да. Операция дегенде кандай? Аны алыш керек беле? Күйгүзүш керек беле? Ошол жана томографияга түшүрүлгөн опухолду сыртка алыш керек эле да. Анан эки омурткамды кесет, эки далым ортосундагы. Эки омуртканын жартысы жок. Алып таштап, анан опухолду алайын десе, тамыры жүрүндүн ичинде экен. Анан жүрүнгө зыян келтирбей, бир инструмент менен кестик деди. Анан кийин калган ошону жаап салып дейт. Анан кайта өсүшү мүмкүн деген түмүр ошол эле ойдон калды да. Жарым көпчүлүгү түмүрлөр калды ичинде.
Сыртынан гана бирке гана кусогун алдым. Агай ошол операция болгон жылы канча жашта элеңиз? 60. 60-тан ашып калгам. Анан баягы ошентип анан операция жасагандан кийин мен айттым, мейли, ушул алганыңарга рахмат, калганын мен жок кылам дедим. Себеби мен ошо жана Көксуга, Аскар деген агам Көксуга салып ооруларды аяктырып жүрчү эле. Ошондо мен да атып ичип көрөйүнчү деп ошо ишендим да. Анан кийин мен айттым, ошол алганыңа рахмат, биягы өзүм жок кылам, өстүрбөйм. Кантип өстүрбөйсүң деди. Айтпайм дедим. Анан керосин ичесизби деп сурады. Мен андайды уккан эмесмин дедим да. Керосин ичкенин биринчи жолу уктум ошодон. Анан үйгө чыгып кеттик. Кеткенден кийин анан жетери менен эле Көксуга кирдим. Агай, ошол операциядан кийин баса аласызбы? Бастым, акырын бастым. Анан басып, анан төшөккө жатышка туура келди. Анан ал Көксуду, Аскар деген агамдын Көксугу 7 литр сууга 3 литр уйдун чийки сүтүн кошуп, анан чоң кара казанга кайнатып, аны кичине буздатып жуткурчу. Каяка барсаң ошол идишке куюп алып, өзүң менен ала жүрүп иче турган Көксу болчу. Айылга барсаң да, жумушка барсаң да, жатсаң да, турсаң да болду, ошол идиш менен куюп алып жүрөсүң. Агай, Көксү деген чындап эле кебетеси көкмөкпү? Жок, аппак болуп калат экен. 7 литр сууга 3 литр сүттү кошкондо агыш болуп калат экен. Анан бирок андайды мен туура 50 күн иштим. Ал сали муздатып жуткандыктан бир да жолу тердет алган жок. İçimde albay koydu. Men de orada 1 gram cılış bolgon jok. Anam minegalarim bildi. Anam talasta tölöp bergen degen jigit üstünde taap çıkıp bir. Tez ap kelgile dedim. Oşo gün ele ap geldi. Anan adam men tamırım karmap. Aksakal sizde bir gana vıkıt Köksu'dan başka sizde vıkıt kalbapır dedi. Kanday için desem anlıkı taptaza başka eken. Akşiniki bunu peçkanın üstünde, plitanın üstünde şakıldap kaynap durgan çaynak su. Oşonu jana aş piyalaga koyat. 500 gram bata turgan. Aş piyala çoğurak da. Şorpa piyala. Şorpaçını. Bağı 500 gram sudu koyat. Üstüne 2 kaşık çiğki uydun sütün koşat. Oşonda sudun öngü salele kögüş bolup özgörөт. Agarbayt. Ошон үчүн Көксу деп койсо керек биздин түркү абалабыз. Накта Көксу ушул экен. Анан тимеле ысык ичесиң деди. Майлыкка колуң күйүп кетет. Эме пияланы кармай албайсың. Анан ошо майлыкка ороп отуруп алып иштим. Bir günde 40 piyala içesin dedi. Ошондо 20 litre su. Plus bir жарым бөтөлгөдөй süt кетет экен. Men ошону 40 piyalаны birinci ele gün içkende 35 turup saldım. Anın ertesi günü 40'tan da aşırıp jiberdим. Şu anan da palanda aşık atkarayınca dep 55'ke çeyin içip жүрдüm. Бирок одан жатып алып жылуу төшөктө жатып ороонуп ичкен деле тергетет экен. Анан жана гаршокто коюп койгон шаардагыдай условия жок, жанагы унитаз жок, туалет жок иште. Анан баягы кемпирим багыш жанагы ошо эмени гаршокто коюп коет капкага менен. Анан ошончо өтө көп бат ичкендиктен тер деген шумдук кетет экен. Жанагы ичиндеги калыңдар бар эмеспи? Майкеден сырткары майкем. Анын сыртында калыңдарым, ылдый жак, шым жагыдагы, жогору жагыда экөө бирдей мынтип сыкса кадимкидей суу тамчылар. Мылчылдаган суу. Ушундай. Анан ошонун жыты туалеттин сасыгынан bir 10 лесе сасыкты. Шунчалык. Тери менен чыгып кетти агай ошондо? Тери менен чыгып атат, карабайсызбы? Ооба. Анан кийин ушу оокатты болсо такыр ичпейсиң деди. Анан жатам ичпейм. Ага болбой неберелерим келет. Чоң ата, Алтынбек, Майрамбек деген неберелерим бар. Адеп келет, чай чыгын иштеп. Анан бар деп коем. Анан ушу канча күндөн бери ичип атам. Анан кемпирим багыш өлүп суу ичет, өлүп калбасын деп кичине уурдап
ашығырақ сүт қосып жібереді екен кешкісте. Анамда қарасам сәл ағыш болып қалады. Анам мұны ішпеймін деп ішпей қойшымын, пашқасын жасатып. Анткені жаңағы таптың айтқандарын тағатқандым да. Ағай, кешіріп қоңыз ушул жерден сөзіңізге ара алж ағай. Мынау мен ушул моментінде суроо берип калайын. Азыр мынау түз эфирди көрүп аткандардын дагы суроосу пайда болсо керек. Жалаң эле суу ичтиңизби же арасында тамак жедиңиз, нан жедиңиз, эмне кылдыңыз ағай? Категорически бүт тамақ тыю, катуу тыю салынат. Бир гана суу. Бир гана ошол суу. Кыпындай нандын ушагын оозуңа салсаң билинип калат. Себеби бул жерде адамдын ичинде 30 триллион бактерия болот экен. Ушуну бизден түпкү бабаларыбыз, тааптар билген. Ошол 30 триллион бактерияны бияктан оокат барбай калгандан кийин алар өздөрүн жашаш үчүн, өзүнүн өмүрү үчүн оокат иштейт экен адамдын ичинен. Истегенде эле жана опухол, ошол опухолдун ичинде оокаттын запасы жетишерлик запас болот экен. Анын ичинде бүт микроэлементтер да бар, кант да бар, витаминдердин түрлөрү бар, белок бар, май бар. Ошону бөлүп, ана керектүү жерге жеткирип турат экен. Ошон үчүн баягы арык киши болсо дагы көк сууга салып атпайбызбы? Ооба. Себеби дарт көтөрөт. Ал ошо оору кишинин жакындары айтат, өзү арык болсо сенин көк сууң кантип көтөрөт деген суроону беришет да. Ооба. Чындыгында ал ооруну адамдын ичиндеги дарт көтөрөт экен. Анан баягы тияктан оокатка, жанагы көк сууга керектүү витаминдерди, жанагы кантты болобу, жанагы майды болобу, бүт баарын опухолдордон бөлүп алып келип турат экен. Ал жанагы скальпель сыяктуу эмес да. Мисалы үчүн доктурда барып скальпель менен да кесип алган дегенде уч эле тийип кетсе оору киши столдон чыкпай калат да. Ооба. Ал эми бактериялар болсо өтө майда экен. Кандай гана жер болсо эркин кирип жүрө берет экен. Сөтеки жанагы жүлүн болсо дагы ичинде ошо майда жанагы бактериялар өтө турган тешиктер болот экен да. Ооба. Миллиарддаган 30 миллиард деген өтө көп да. Ооба. Мына ошентип мен жанагы тааптын айткан абдан бекем кармадым. Анан оорудан арыла баштадым. Арыктадым аябай. Мен кемпир бир азымын тынымсыз жана көк суударды алып келип турду. Кийимимди тазалап, жууп тазалап турду. Постель тазалап турду. Өзүмү дагы ошо 5-6 күндө бир жолу мончого жуундуруп турду. Мен ал кишиге ыраазымын абдан. Агай, тамак жегиңиз келдиби? Курсагыңыз ачтыбы? Абдан шилекейиң чуурут. Нанды көргөндө шилекейиң чуурут, жегиң келет. Бирок жешке болбойт. Мен чыдадым. Эрк керек экен агай, күчтүү эрктүү болушуңуз керек экен, э? Болбойт да. Ооруган адам. Анан жанагындай бир эле нан эмес, жана жер жемиш, алма салма, алмурут, алча, жозөрүк, кыпындай бирөөнү да оозуңа салбайсың. Суудан башка эч нерсенин кереги жана жок. көк суудан башка. Канча ич керек агай? Канча күн? Мага 2 ай ичесинде кетти. Жана төлөп берген. Анан кийин жанагы 50 күндүн үстүнө дагы 2 ай иштим да. Анан бирок ар бир 10 күндө келип эметип турам деген. Тамыр кармап турам деген. Анан ошондо мен Марат деген балам, Эрнис деген балам Гашша дейт машинабыз бар. Тааттыкы да ошо меникине окшош машинеси бар болчу. Суббота базар күндөрү Багашловка деген кыштак бар, мен Манас районуна караштуу. Ошака өтүп, ата-энесине келип, анан кайра кетчү эле. Анан мен малдарын тосуп туруп, алып келип жүрдү, бензинин куюп берип жүрдүм. Анан кийин эле 1-2 келгенден кийин келбей, мен балдарымды көргөндө эле каччу болуптур, айтып келди. Ой, мен аке дейт байкуштар балдарым. Ушундай бизди көрүп туруп, бизге токтобой качты дейт, арканы кууп жетип койдук. Эмнеге агай, себеби? Ошо эмне себеп экенин билбейм. Ал киши өзүнүн диагнозду койгондо адамдын тамырын кармап, компьютерден да жакшы койчу да. Ушунчалык туура каерде адамдын организминде каерде кандай эмне бар экенин бүт баарын айтып берчү. Агай, ким ошол киши ким, ошону айтып берсеңиз? Төлөп берген деген ким? Төлөп бергенден Таласта. Азыр Табып, э? Табып. Азыр өтүп кетти байкуш. Кийин анан ошо
kelbey koydu. Kelbezi dep men 60 günden aşıp ketdi. Anan 61 günü içip atsam, içip atkan göksuğum başka ovkatka aylanıp kaldı. Men taң kaldım. Oy toba bu ne degen şunduk. Bayağı göksuğu çok. Tüm böyle janakı kararık biz alkoru deybiz talastıklar. Anan jalbıp başka eller kararık deşetken oruslar sliva deydi. Kaynalı. Kaynalı, kaynalı. Oşonun soguna aylanıp kaldı. Ana kempir sen içip köçü desem al göksuğu ne deydi. Жаңғысын жасап ішсек деле көксу. Алысы мен ішсеп жаңағындай тимеле приятный эле немен согу. Ана бу эмне болду экен деп ойлонуп отурсам, андан 55 жыл мурун мен мектепте окуп жүргөн мезгилде 7 жылдык мектеп бар болчу. Ошонун 1-классынан 7-классты бүткөнчө үйдүн тегерегинде бир ошол кара өрүктөн башка жер жемиштин ным түрү жок болчу. Kiçine uçu kızargandan başlayıp çeşimin de tüengence uçuna çeyin çıkıp anın tişimdi kamak koyat ay artatatken men terbiyeli kalgan men bari şılındap gülüşüp jana teң tuşlarım alkorda at koyup koyum maga anan görse oşonda jıl sayın bir 10 çaktı çaka oşonda kararık jep jursam 7 жылda gidette bir 50-60 çaka men jep koygon çıkarmın da oşonun soğun biriktirip keltirip bir kiçineki 5 kılıp durup menin denemden bir yerine çoğultup koypur. Oşonu emmenle jana 30 trilyon bakteriya jasadı. Östörüne zapas ovkat kılıp. Oşol jana göksuğa koşup östörü de azıktanyp atkan eken. Maga da azıktandırıp atır. Gördüңүзбү? Oşon үчүн janagı men aytıp жүрөm adam içindeki пайда болуп калган ок буколдор добро качественный olsun, рак olsun, жана злокачественный тамырлуу olsun. Ушунун бардыгын жана өзүнүн ичиндеги бактериялар жасап экен. Бул как жанагы склад катары ашыкча оокат жейбиз да биз, баягы кыргызбыз да. Ооба. Жанагындай шаал чөкөт тойлорубуз көп. Анын түрлөрү көп. Биринен бири уланып отуруп, 5-1 күнү-түнү ичип жеген мезгилдер болуп калат. Ошол мезгилде жанагы адамдын ичиндеги 30 триллион бактерия bagı içken tamakta aşk kılganga jardam berip жаткан bakteriyalar alı жетпей айласынан опкол жасап жиберет экен. Көрдүңүзбү? Анын үстүнө агай оокат тиричилик деп биз жанагы ойлонобуз, нерв болобуз. Адагы бир бири-бирибизге жамандык кылабыз, душман болобуз. Андай жол менен да пайда болуп Ооба да. Андай жол менен да. Анын көпчүлүгү ушул мына оокаттан пайда болот экен. Оостон барат. Эгер адамдар оокатты нормальный жеп, ашыкча жебей, азыктанып ana күнүгө жеп ичкен күнүгө туалетке сыртка чыгып турса өмүрүндө оорубайт да мындай эле 120-150 чыгат. Ошону айтам да. Болчу да. Ооба да. Биз ошон үчүн өзүбүздүн өмүрүбүздү өзүбүз кыскартып атабыз. Ооба. Оорулардын абири тамак менен көп өткөндөн кийин анан баатыр анан Кудайга күнөөгө коебуз. Кудай жиберди оору деп. Кудай жиберген жок. Өзүбүз оос менен талкат этип өзүбүз киргиздик да. Ооба. Мен ушинтип айтып жүрөм. Агай, анын үстүнө жана Кытайдын немелерин жеп атпайбызбы? Кытайдан келген, башка өлкөлөрдөн келген жана эптемей продукцияларды жейбиз дагы. Анан кийин деген андан жана сиз айткан бактериялар таң калып, бул эмне деген затты жеп атат деп. Муну ушундай анан муну төлөп бергенге көрүнгөн кишилер өзүм айлыманда барышып бир Анаркан деген келин барган экен. Каяктан келдиң деди. Ушундай Кара районунан Бөдөйнү айынан тургун деген аксакалды таанысыңбы деп сураптыр. Ооба, тааныйбыз. Ал киши өтүп кетти деп айтты дейт. Ой өтпөй эле тирүү. Көрсө өзүнүн жана колдоочулары ал кишиге сен тилиң күчүң жетпейт. Барба деп койгон окшойт. Анан кокусу өлүп калса, мына балдар тостурган балдар мени урабы деп коркуп качса керек деп болжолдодум. Деп койдуңуз. Кийин менин бир балам ушу Бишкекке келип ошондой машиналерди оңдоп эстөө иштеп калды. Анан ошол төлөп берген машинесин айдап келип калыптыр. Мен машинemi оңдоп бер деп. Анан ошо менин балам менен сүйлөшөт. Каяктансың, кимсиң тааныбайт да. Унутуп койгон. Мен ушундай талаштым. Талаштын кайрысың? Карабурадан. Карабуранын кайрында Бөдөйнүдөн. Бөдөйнүдө тургун деген аксакал барбы дейт адамдан сурап. Тааныйм бар. Ал киши өтүп кетти дейт ага да.
Жоқ, өтіп кеткен жоқ. Ал мен атам тірі дедім. Өзім балама да айтып бір. Көрдіңіз бе? Бірақ ошо мені өтіп кетпейлі төлеп берген өзі өтіп кетті байқұс. Аны ошонун ордун Куралбек деген уулу бар экен. Ошол улатып атыптыр. Айрыкча жанагы зопторду жакшы таарлайт. Ошо төлөп берген жасаган дарыларды үйренген, жасып. Абдан жакшы накта таап деп ошону айтса болот. Мен ошону кунабдан үйрендим. Анан кийин мен азыр элдерди дагы ошо жердеги кишилер айтчу мага. Ой, китеп жаз, элдер мага келе баштаган. Китеп жазганда мен койчу уялам китеп жазганмын. Бу какта асмандан түшкөн балегетте шылдыңдап мага күлбөйбү деп койчумун. Убакыттын баарын өткүзгөм. Анан ой жазбайм деп койгом, жазган эмесмин. Бирок ооруларды мен эчтекеде алчу эмесмин. Бирок билгендерим баарын айтып жазып берчүмүн. Анан кийин мен бир эле көксүү эмес, ошол ооруган мезгилде бир кошунам бар эле. Курманкулов Канчыбек деген өзү ветеринарный врач болчу. Анан мени көргөнү келет, анан Малаховдун китептерин көтөрүп келет. Анан Бутейкановдун көтөрүп келет. Пол Бреккиникин көтөрүп келет. Виктор Востоков ушуларды алып келип, муну окучу дейт. Анан мен аны окуп отурсам, эми бир керемет ошол жерде жатыр. Бул көксүү. Көксүүдан башка орустардын дагы жанагы эми көксүү деле жана голоданиянын бир түрү. Ооба. Бирок падышасы. Атигел орустардын голоданиясы суточный. Бир жумада бир жолу сутка. Пол Брекки да шуну сунуштайт. Малахов да ошондой, Виктор Востоков да ошондой. Анан кийин жанагындай 36 саатка өткөрөт, полтора суточный. 2 сутка, 3 сутка, анан кийин бир квартал сайын бир 7 күн голоданияны сунушташат. Анан бир жылда бир жолу месячныйды сунушташат. Анан мында карап көрсөм, булардыкы да туура экен. Ошол жанагы голодания жасаган күндөрү кечкери сараны içersin дейт, өзүмдүн сараны. Анан бияктан окка тишпей, Айта бериң сага. Сараны ичип голодание жасоо өтө күчтүү процедура экен. Ушундай ырактын шиктер жок кыла турган. Анан бүт баарын үйрөндүм мен. Кантип пайдаланыш керек сараны. Анан ата билбей эле кээ сараны жөн эле иче баштайт. Анан жана свежийди денесине сүртүп баштайт. Андай туура эмес. Аны кайсыл убакытта ичиш керек, кантип ичиш керек. Анан кандай кылып сүртүнүш керек денеге. Кайсыл убакытта кандай кылып компресс кылыш керек, каерде кандай кылып компресс кылыш керек. Кайсыл убакытта анан катоплазма деп коет. Катоплазманы кандай алыш керек? Жанагылар айтаттылар. Ушунун бардыгын мен окуп, өзүнчө профессор болдум. Анан окуп, анан мен кемпирим деле өлбөйт эле, мен аяктыра эле коет болчумун. Анча мынча жанагындай опущенный эмес бар болчу, эки бөйрөк опущенный. Аны жылда 10 күн урология жатып дарыланчы, анан кийин жүрөгүнөн да алчы. Анан мен айтчым, мына жүрөктү мейли урология жана бөйрөгүңдө неметер. Анан жүрөктү мен сени ороюн жанагы суу терапияга. Бир күнү баса албай калып, мындай чөкчөй эле отуруп калып, биртке жерге келип, эмне болду десем, таңсам жүрөк ташып атат. Мен сразу анын сөз тукпастан чечип, баягы суу терапияга орадым да. 2 саат жатты, бир убакта тердеди абдан. Анан полотенцеге коюп турду. Туруп, эртеси күнү 5 километр аралыкта үлүш жерибиз бар эле. Мени менен жөө бар, жөө келди. Мына бир эле бул жанагы суу терапияга орогон результатты орор самат колума берет, орудун иши. Агай жана обертывание деп коебу, ошолду? Врачевание мокрый терапияда ошол. Бул жүрөк ооруду, мына азыр жүрөктү ооругандардын баары эмеге Мирахимдин клиникасына барып, очередке туруп операция кылып атыр. Операция кылганда жүрөк бирөө да. Ошону мындай кылып арактырышка болот. Любой сердечный заболевание арактырышка болот. Мен көрдүм да ошону, талай кишилерди арактырдым да. Өзүм да орончум керек болсо. Ушундай
Mına bu iki kravanosun sosu da var. Levy pravy. Endi oşonun janagı keyir vaqtda bir tamırın qarmasan жақсы жүрат, bir ikincisini qarmasan sal mындай iritim buzulgan жақсы ұрпайды да. Сол жағында жанагы эменин ичинде маңар токтоп калган жанагындай тоскоолдуктар бар да. Анан ошолор канды жақсы жүргүзбөй, слабый уруп калат да. Анан жанагындай Оргонуңузда обращение кылганда эмен ошолорду кетирет экен. Агай бул деген муздак суу тердетеби? Муздак тим эле шумдук тердетет. 10 эле секунд ичиркен эзин. Анын баарысын билем да. Мен ушу аяктыргым келет, элге жардам бергим келет да. Бирок опухол барлар сразу эле баягы операция кылдырат. Ооба да. Анан бычак тийип калгандан кийин метастаза деп коет экен. Анан баягы 3-чү, 4-чү рак болуп анан жайнаган опухол чыккандан кийин мага кайрылышып атыр да. Ошондо жардам бериш өтө кыйын экен. Ошондой болсо да, мындай жашыраак болсо кээ бирөөлөрүнө мындай результат болуп атыр. Эгерде бычак тигизбей туруп келсе, мен тимеле сонун жардам берген турум. Ушу келбейт. Агай мээде биякта бирөө сураптыр. Саламатсыз Балтыша же, ошол ракты айыктырган дарыгердин адресин ала алса болот бекен, жөнөтө аласызбы? Эжекеме керек болуп атат, рахмат дейт. Сиздин дарегиңизди сурап атат. Бишкек Лев Толстой көчөсү 242, квартира 56, 5-чи этаж. Номер телефон номериңизди айтасызбы? Телефон 0702 02 14 54. 0558 40 60 66. Ana WhatsApp bilayında var mende. 0778 86 16 29. Uşuda WhatsApp'ta var. 3 telefonumla Lübavş'a жардам берем. Келип атыры. Келгендерге. Ооба, эми тургун агай жанагы бычак тийгизбей операцияга чейин ракпы, бөйрөкпү, кандай ооруңуз бар болсо, биринчи агайга келип тамырыңызды карматсаңыз, анан кийин деген агай өзүнүн жана табып катар диагнозун койсо да, анан бул неметип атпайбы? Баягы кээ бир өзүн табып дегендер жанагы ар кандай бир бычакпы, башкабы бир нерселер менен операция кылмышат деп өзүнчө бир дарылап атат да, жанагындай жиин-пин сыяктуу бир нерселер менен дарылап атат. Ал туура эмес. Агайдыкы эме болуп атпайбы? Оорутпайт да. Безопасный лечение болуп атпайбы агайдыкычы? Агай деген баягы муздак тряпкага оройт экен, анан жанагы көксүнү сунуштайт экен. Анан көксүдөн башка могу. Азыр ага 1 секунд сиздерден сурагычы, сурооңуздар болсо жазыңыздар, мен агайга берейин. Ушул түз эфирдин учурунда эле сурооңуздарга жооп ала аласыздар. Айта бериңиз агай. Кечирип коюңуз. Анан бул мен оорулар келсе тамырын кармайм. Ысык сууну ажыратабыз. Эгер сууктан ооруп атабы же ысыктан ооруп атабы? Ысыкчандар болсо, ысыкчандарга көк суу майдай жагат. Коркпой туруп мен 1 жыл ичейин деп айта алам. Жоза 3 ай ич, жоза 4 ай ич, жоза 2 ай ич дейм да. Ооба. Оорусуна жараша. Мен билем, гарантия, мен башман өткөргөм, адам эч убак өлбөйт. Төлкө эле ал көк суу ичери менен аш болуп кетет. Ошонун ичинде бактериялар иштейт да, ооруду актырып коет, кемирип жана опухол жептип өтүп коет. Ишенем. Анан мен бүт баарын түшүндүрүп айтып туруп, үйүнө жиберем. Үйүндө жатып алып дарыланат. Анан эми операция кылыш деген эте крайний мера да. Кийин анан такыр болбой калганда. Анан ушуну элден бурун көрбөйбүз да. Ооба да. Баары эле кестетип таштайт. Эми ошол мен боормачы элге. Ооба да. Жардам бергим келет. Ошол үчүн муну китепти алса дейм. Ооба. Китепке жаздым ушул. Мага келбесе да китепти окусун. Ага, бунун ичинде нелер бар? Нелерди жаздыңыз агай? Бул жерде китепте рак оорусунан баштап сахарный диабетти жаздык. Полиартрит, ревматоид артритти жаздык. Анан кийин жанагы аденома, простатит. Эркектердин оорусу. Эркектер азыр басып жүргөн эркектер 70-80% оору болуп калды. Ооба. Бул коркунуч, элдин уругу жок болуп кете турган жагдайга келип калдык. Кудай сактасын. Барабыз, булар барса эле жанагындай кымбат дарыларды ичет, жана простомол. Ооба да. Ал деген теги кыпындай жардам бербейт экен, мен көрдүм. Көп акчам кетти. Анан кийин экинчи варианты кесет. Жана 2-5 таштагандан кийин анан бара берет, анан ага эменин кереги жок, ошо менен жашоо кызыксыз дейсиз.
Эми анан дагы кемчиликтери бар жазган. Мага суроо берсе, ошо телефонум бар ошол жерде. 3 телефонум да бар. Китепте. Китепте. 53-52 номер эме страницада. Ошо менен мага суроо берсе, мен күнү түнү дополнительный ар кимисине жардам бергим келет. Үйүнөн эле аягат керек болсо. Жана эки бесин кестирбей эле. Ооба. Өмүрүңүз узун болсун агай, ошо элдерге жардам бериңизчи. Анан кийин жана эмне көп ооругандар көп. Эми жанагы аялдар төрөбөй калып атат. Чап-чаш келиндер. Ооба. Ада ошол жанагы муногу ич каткандан балан бир ошол бошто жана айтып кетпедимби? Ооба. Ошондо жана адамдын толстой кишкасы узундугу 2 метр болот экен. Анан место расположенияси П-образный болот экен. Сокурчектен башталат сол жагынан. Анан мындайынан өйдө келип туруп, көкүрөктөн өтүп, оң жагын өтүп, анан тигилди жактагы жана заңдай турган тешик менен бүтөт экен. Булар ошол ичине толтура заңдар катып, запор болгондон кийин жана метан деген у газын бөлүп чыгарат. Ал бүт органдарды ууландырат. Себеби ошол эчегиге вскрытие кылып туруп, жана өлгөн кишилерден жол чегисин алайын десе, ошол эчегиге боор деле жабышып жүрүп, өпкөз деле, жүрөк деле жабышып жүрүп, эки бөйрөк жабышып, табарсак жабышып жүрүп, бүт органдардын баары ошого жабышып жүрү дейт. Ошон үчүн биринчи ошол жанагы жыныстык орган турат, эң начык турат экен да. Ошак турат да, анан жанагы простатит. Эркектерде простатит, аялдар төрөбөйт, ооба. Биринчи ошак турат. Кыйналып төрөп, болбой боюнда. Анан кийин башка боордо опкол пайда боло баштайт. Тиги бөйрөккө дагы, ошом любой жеринде башка да чыгат опколдор. Ооба, Кудай сакта. Мен, например, ушундай азыр мага кайрылган кишилерден ушул өзүмдөй болуп, омуртканын ичинде пайда болуп калган жанагындай злокачественный опколду аяктырган фактыларым бар. Ушул жерде жашап атат. Ошолордун адрестерин тактап, эсеп кысабын эметип жүрүм. Кудай кааласа бир 10 чакты киши болсо, өзүнчө бир передача кылып, телевизордон көрсөтүп деген оюм бар. Буюрса, Кудай кааласа. Бирөө болсо мына эме тиги Кошкор районунда бир 32 эле кыз экен. Ошол приступ болуп кармап калган экен, бир сутка реанимацияда жатыптыр. Анан эртеси күнү баягы укол берет дейм. Врачтар ал жетишинче алар жардам берет дейм. Врачта эч күнөө жок. Мен алар окугандардын баарын тагат карап атат. Мен врачтарга претензия кое албайм. Анан ошол алып келген экен, СМКга түшүрүптүр томографиядан. Алып эле Мамытовго апарат, нейрохирургка апарат да. Анан Миталип Мамытович, эми кызым, сен жаш экенсиң, бунугу сени опколуң желке жакта экен. Желке жакта ача турган, сөөктүн ача турган жери жок, бар туюк баягы. Анан эмне жактан ачат экен? Анан муну ачыш үчүн черепти ачып, жана мээни де бияка алып коюп, анан кесе туруп жет экен. Ушундай тоокүлгө бара албайбыз деп койду. Анан мен дарегим угуп, анан апасы экөө үйгө келип калган экен. Мен көк суу ичирдим. 2 айда тим эле сопсо болуп чыкмак. Бул мен ушундай адамдарды көрдүм. Көк сууду бар болгону 16 күн ичти, иче албай койду. Эмнеге иче албай койду? Сүттүн жыты келе атканда кусам дейт. Эмнеге агай? Ушу билбейм, ушундай адамдарды көрдүм. Эмнеге? Ал 2 айда жанагы опкол жок болуп калат болчу, мен көрүп эле турдум да. Сөтеки аркасынан баягы суу ичип 40 күнгө толтурду, анан томографияга 10 январда келмек экен. Мен де бияктан катышайын десем, алар 1 күн мурун келип, апасы экөө үйгө келип калыптыр. Анан мурунку снимкасы менен кийинки снимканы салыштырсам, кийинкисинде 2 полоса урушканын жолунда 2 пустой полоса пайда болуп калыптыр. Анын выпискасында 1 сантиметр кыскарган жазыптыр. 1 сантиметр деген чоң да агай? Чоң да. Ооба да. Эми 2 ай ичсе опкол жок, жана өзүнүн бактериясы жеп коймок да. Ошо да. Мен ушу жөнүндө даңа салып айтайын десем, мага келбейт эч ким. Мына бир айда 1 киши келет, 2 киши келет, болду. Анан мына менин журналым бар. Жалаң жана 4-чү даражага стадияга жетип, операция кылдырып, анан жана метастаздар пайда болуп, анан химияны алып, анан өлөйүн деп калган кайлып атат. Ооба, туура айтасыз. Такыр болбой калгандан барып атат да сизге. Ошондой болуп атат. Биринчи булар ага неме кылып атат да, жанагы баягы традиционный медицина. Ошо врачтарга барат, анан жанагында толтура немелерди алат агай.
капельницаларды алат, уколдорду алат, ашказан ан сайын ортуп, дарыларды ичет. Анан кийин ошол маалда дагы сиз айткандай кылып туруп неме кылат. Жанагы диеталык тамак аштарды жейт, анан ошол өзүңүз сиз айткандай жей берет дагы, анан аягына такыр болбой калганда анан сизге барайынчы дейт да. Мен телефонуму, ушул телефонум, 3 телефонумду жазып коем. Ооба, жазып коем. Көргөндөр көрүп туруп мага телефон чалсын. Мен даярмын ушу элиме бирке да болсо бир жардам тийсеке деген багыттамын. Бирдеке берсе алам, бербесе албаймын, кедей болсо албаймын, керек болсо. Анан анча колумда бар болсо бергенин чукпай алып коем, аз көп деп. Ооба. Анан кайрылсын, мен колумдан келгенче жардам берем. Ооба, туура айтасыз агай. Азыр дагы айтып кетейин биздин немелерге. Менин досторума айтып кетейин. Урматтуу достор, агайдын айыкканын мен өз көзүм менен көрбөсөм дагы, агайдын 83 жашында ушундай жакшынакай отуруп, басып, ырдап, сон кылып айтып берип, анан эл үчүн күйгөнү менин жүрөгүмдөн орун алды да. Баягы мен айыктым, мага окшоп элим айыксын деп атат. Себеби дегенде ооругандар көп агай. Жана неме кылып атпайбы агай? Акча чогултуп, элден акча чогултуруп, анан кийин деген чет өлкөгө барып, ошо да операция кылып, анан кийин деген жанагы эме ошо боорлорунан эметип атат да. Ошолорго боор мачитте келсе, Индияга барганда оңой канча расход кылат? 30-40 миң доллар агай. Берден аяк калып турса, ошо жака барат. Ошо да. Өзүнүн чыдамдуулугу, эрктүүлүгү керек. Ошондо өзүнүн ичинде 40 миллиард триллион, миллиард эмес, триллион бактерия бар. Ошол Индиянын врачынан булар жакшы дейт. Ооба да, агай ошол бактерия дегениңиз бул жакшыбы, жаманбы? Сонунда. Бирок ич катканда ошонун тең жарымы жанагындай зыяндуу бактерияга айланып кетет экен. Ичи каткан жаман. Агай, ичи катпаш үчүн эмне кылыш керек адам дайыма? Ичи катпаш үчүн нормальный ичти катырбаш керек. Тамак көп жебегиле деп койсуз. Жок, тамакты жесин, бирок ошо эгер ичи катып бараткан болчу клизмада болсо, кээ бирөөлөр жылкы жанагы бээн сүтүн ичип, ичин алдырып тазаланып жүрөт. Кээ бирөөлөр жана ич ала турган санапана деген чөптөрдү ичет. Кээ бирөөлөрү ар кандай жол менен тазаланып жүрөт, кээ бирөөлөр клизма жасайт. Анан ушул эң эле сонун формасы адамдын заразы менен жасаган клизма эң сонун. Ошону айтып берсеңиз агай, кандай ал? Ал мына китепке жазылды. Бул клизманы асты менен бир жума свежий зара менен 1 литр зараны кийирет. Оору кишини 10 апталан жаткызат, көчүгүнө 25-30 сантиметр төшөк бийиктеп коет да. Анан жанагы клизма жасай турган грушаны аптекадан алып келип туруп, жанагы сейдикти соргузуп туруп, арчагынан жиберет. Экиини көчүккө караганда 25-30 сантиметр ылдый болуш керек. Анткени өзү агып барыш керек. Агып сол жагынан агып оң жагына өтүш керек. Анан бир 7-8 мүнөт жата турат. Ушундай оң аптан. Агай, зара өзүнүкү? Жок, үйдөгү жаш балдардыкы. Соседтердикин алса боло берет. Жаш балдардыкычы? Любойдук боло берет. Только жанагындай оору кишилердики болбосо болду да. Жаш бала оорубайт да. Эркек балабы, кыз балабы? Баары бир боло берет. Боло берет. Айырмасы жок. Вот анан ошентип туруп анан кийин 1 мүнөт стойканы алып эле чыктап коет. Эки бутун эгер өзү тура албаса жардам берип, мына бутун өйдө кылып койсо, 1 мүнөт кармап турса, мындай клизма болот. Анан клизма жасаган комнатада жанагындай горшок болуш керек, суу болуш керек, полотенце болуш керек, самын деген бар. Анан ошондо жасаш керек, где-то 15 мүнөттө, 20 мүнөттө бүтөт, ашып кетсе. 7 жол жасайт, анан 7 жол бүткөндөн кийин бул жанагы жоон ичектин ичиндеги заңдарды кетирет. Катып калган коргол заңдарды кетирет. Бирок ичегинин ички бетине жабышып калган орустар слиз деп коет. Ылжырак нерселерди алып чыга албайт. Аны жанагы мочовина алып чыгарат. Мочовина деген ошол эле сидикти эмалированный идишке, же болбосо медный идишке кайнатат. Башка идишке кайнатууга уруксат жок. Ошону кайнатып, мисалы үчүн 2 литр куюп туруп, 1,5 литрин буг болуп учуп кетип, ичинде 500 граммы калса, ошону мочовина деп аталат. Мочовина деген эң күчтүү рактын клеткаларын талканын чыгара турган куралга айланат. Аны менен неме
расширение кылат. Айрыкча эки алаканын эки таманын желкесинен жакшы өтөт. Муну чачты кулагына да куят. Даже тиш чуса да болот, бир идишке куюп алып туруп щетка менен. Анан кийин эгер жана эмеси бар болсо, жана геморрой болсо, шприц менен көчүк жагына бир 10-15 күн жана 5 граммдык эме менен 5 граммдык шприц менен инесин алып түшө туруп ошо мочевинен киргизип турса, бир 15-20 күндө 20 жыл 30 жылдан бери аякпай жүргөн геморройлор аягат, бир 10-15 күнүн ичинде эле жана мочевин аяктырып салат экен. Кайнатылган. Кайнатылган 4-төн бири калган. Анан кийин ошону менен клизма жасайт. Клизма жасаганда 100 граммдан баштайт. 100 грамм, 200 грамм, 300, 400, 500, 400, 300, 200, 100 болуп кетет. Ооба. Мунун бардыгы черезден жасалат. Ошонун баары агай китепте жазылганбы? Китепте бар, черезден. Муну күнүгө жасашка болбойт. Бул кичине туздуу, кичине ачыштырат. Анан кийин бул жанагы ишегинин ички бетине жабышып турган иттерди, ылжырактарды алып чыгарат. Ушунун баарын алып чыккандан кийин адамдын жоон ичиги тазаланганда адам бүт ооруунан бир 50-60% ак кансыптуу менен ушундай жеңилдеп каласың. Сорунда. Анан кийин экинчи очередь боорду тазалаш керек. Бул адамды биз туулуп өлгөнгө чейин бирдей тазалабайбыз. А боор деген бул өзү күнүнө 150 литр кан тазалайт. Ооба. А бирок адамдын ичинде 3,5 литр орточо эсеп менен 3,5 литр кан бар. Тынымсыз боорго келип турат. Боор тазалап таратып турат. Анан боордун ичине өзүнө таштар, кумдар толуп калса, не бир адам корко турган жаман нерселер боордун ичине шыкалып калгандан кийин боор өзүнүн функциясын аткара албай калат да. Кан тазалай албай калып, тазаланбаган кандар тарап турат. Анан адамдар ооруй берет. Ошон үчүн ошону тазалаш керек. 4 жолу тазалайт. Анткени 4 секциядан турат. Анын эрежеси ушундай, жана оливковый май ичет. Аны сатып алат, Испаниядан келет. Анан лимонный сок ичет. Анан эң активдүү иштеп турган мезгили кечки саат 9 менен 11. Боордуку. Дал ошол мезгилде тазалайт. Ага чейин бир жума подготовительный жумуш жасайт. Боорду күнүгө мончого түшүп боорду ысытат. 5 минут ысытып, жарым минут муздатат. 5 минут ысытып, ошентип кайдага төшөнсө ичиндеги таштар жана мусорлор чыкканга даярданып ортан кыймылдайт. Неме багай, ошол пар менен бассейнде айтып атасызбы ошондо? Ысытып. Анан кийин муздатканда. Бул айдын календары 4кө бөлүнөт. 4 фазага. Биринчи, экинчи, үчүнчү, төртүнчү. Адамдын ичиндеги мусор экинчи менен төртүнчү фазада чыгат. А эгерде биринчи менен үчүнчү фазада боорду тазаланып болбой эле эчтеке чыгара албайт. Анан тигил өзү чыга албай турган мезгил болот да, жана экинчи фаза менен төртүнчү фаза. Ошондо боорго жанагындай оливковый май ичип туруп, анан ар кандай положениеде отурат, бүткөккө секирсе да болот. Жана туалетке отургансы отурат. Жана 2 сааттын ичинде. Анан телевизорду карап көрүп отурат. Анан баягы түгөнгөндөн кийин экөөнү 2 саатта түгөтөт. Жана 200 грамм оливковый май менен 200 грамм лимонный сокту. Анан кээ бир кишиники сразу ичине алат. Горшокко отуруш керек. Ичине эмне чыганын көрөт. Туалетке отуруп койсо билбей калат. Ооба, көрбөй калат. Анан экинчисин бир жумадан кийин жасайт. Эгер бир жумада жанагы петричка менен белгиленген экинчи фаза же төртүнчү фаза туш келбесе, 3 күн жылдырып коет нарак. Ушинтип үчүнчүсү 3 жумадан кийин анда да жылдырат салбалы туш келбесе. Төртүнчүсү 1 айдан кийин анда да жылдырат салы. 1 ай деген это просто мындай цифра эмес да, сал жылдырса болот. 5 күн, 10 күн эчтеке болбойт. Ошентип 4 жолу тазаласа, боордун ичи таптаза болот. Анан кийин ичи катып барса микроклизма кылып туруш керек. Жанагы эметкен менен, жанагы мочевина менен 300 грамм менен. Анан боорду дагы бир жылда бир жолу жок дегенде 2 жолу жасап алса, бир жолу тазалап турган жакшы болот. Мен ушуну сунуштайм. Агай немечи жанагы давление боюнчачы сиздин оюңуз кандай? Давление боюнча мен бул давлениелерди көбүнчө жанагы пульсу ысык каккандарга көк суу иштейм да. Себеби бул давление бул кан коюланып калгандан пайда болот деп ойлойм да. Себеби
kan tamır деген айрыкча мына баштын içinde kan tamırlar öte көп. Аны медицинада изилдеп көрүшкөндө ошол kan тамырларды, кыр тамырларды бәрін улаштырып көрсөтүп, ошол жерден Москвага жете турган ар бир адамдын ичинде kan тамыры бар. Кичинекей ийне бир жерге тийип кетсе, ошол жерден kan чыгат. Ооба. Демек, значит, уште кандайдыр ничке kan тамырлар бар да. Анан баягы кандар улам картайган сайын улам адамдын ичинде kan коюла баштайт да. Ооба. Анан ошол коюлуу kan жанагы ичке жерлерге келгенде кыйналат жүрбөй. Кері учукта ошо жүрө албай, анан жарылып кетсе, жанагындай инсульт алып калат, инфаркт болуп, ушундай болуп калат. Ошон үчүн эмне кылыш керек, агай? Канды суйлтса, ошо жанагы көк суду ичсе суйлат да, суйлат. Ошону жеткире ичиш керек да. Жеткире кайсыл убакка чейин ичиш керек. Мен оюмча ушундай канды суйлтат. Кээ бирөөлөр канды алып жүрөт, жана таптар. Кээ бирөөлөр элде муну көк суу ичирип туруп анан алышат. Ошолор туура кылат. Анан кээ бирөөлөрү көк сууду ичирбей эле кан ала баштайт. Ал туура эмес. Көк сууду 10 күн ичирип туруп анан кан алса, кадимкидей суйлап, кандан алса жарашат да. Биякта суроолор келиптир, агай. Мен ошол суроолорго сиздин ордуңузга жооп берүүгө аракет кылайын. Себеби дегенде бирөө жазыптыр, каяктагы жомокту айтпагыла, зараны эч ким ичпейт, заранын өзү уулуу зат депчи. Агай буга чейин түшүндүрдү. Зара боюнча зара деген бул кичинекей баланын, оорубаган адамдын зарасын. Мисал үчүн деген мен өзүм башыман өткөргөн. Ошо жооп берейинчи. Ошо аты ким экен? Азыр сизге. Каякта жүрөт? Эме кайдагы жомокту айтпагыла. Абдырав Кадыров дейт. Кадыровга ушундай жооп. Бул окуп берейинби агай? Кайдагы жомокту айтпагылачы, зара турушу уулуу зат, зара менен эч качан эч ким сакайган эмес, элди арам кылган турасызбы дейт. Мейли, ал ошо жанагы намаз окуйт болуш керек аны. Ал ар кимдин өзүнүн эрки. Зара менен тазаланбаса эч ким кыстабайт аны. Ооба. Андайларды мен сураймын, зара иче аласың деп. Жок, иче албайм дейт. Жана ошо кээ бирөөлөр мечитке барат, жана намаз окуйт. Мен аларды заставить этпейм. Анан көк суу туура келсе көк сууду ичтейм. Ооба. Эч кыстабайм. Бирок бир да зыяны жок. Пайдасынан башка кыпындай зыяны жок. Өзгөчө жаш балдардын эмеси чынбы агай? Жаш балдардыкы тем более ичинде жана гормондор бар. Ошо да. Эң сонун. Ошо да. 200ге жакын неме тизмеси бар, перечисление. Анын баарын санап берсе болот эми. Мына эстеген билбеген караңгы адам айтат да ушундай. Мочевина деген чөп барбы дейт, түшүндүрүп берип коюңузчу. Мочевина деген заранын эле өзү кайнатылып 4төн 1 калган. Бир да заранын молекуласы калбайт, жаңы зат пайда болот мочевина деп. Адам жиркенбей эле койсо. Өмүргүл Аматова деген эжем жазыптыр, тооба болбойт, туура эмес дейт. Киста миома жөнүндө жооп берип коюңузчу дейт агай. Киста миома бул деген эми баягы женский болезнь да, чынбы? Эми бул киста миомага массаж керек экен. Анан массажды мына киндиктин ылдынан табарсыктын башына чейин мен бир массаж жасаган кишини көрдүм, мага көрсөтүп, мындай үйрөттү. Аны мындай тыгабраздай кылып туруп, киндиктен туура табарсык башына чейин бармак менен катып азат экен де. Аны ошо ооруган аялдардын нажагында ыйлакчалар болуп калат экен. Ыйлакчаларды жарат экен бармак менен. Жарат экен. Анан мындайынан киндиктин биягынан үстүнөн эле базат экен. Бир где-то 5 сантиметр. Анан эки учунан дагы көчтө жана сөөккө чейин басат экен. Ошондо тыгытам болуп калат да мындай. Ооба. Ошону катты баш керек, кайта баш керек. Анан кийин астына жаман нерсе төшөп коюш керек. Анан кечинде билген кишилер билбесе медакушеркени чакырып келиш керек да. Свежий моча менен жана жаратына жеткизип тампон жасаш керек. Свежий моча менен биринчи күнү, экинчи күнү, үчүнчү күнү жанагы эле моча менен жасаш керек. И притом түндө улам жаңыртып туруп жасаш керек. 2 же 3 жолу оштуруп жасаш керек. Тынбай. Ошентип айыктырган болдубу агай? Болгон. Ошондон кийин анан тигилебеге эртең менен туруп алып туруп микро ваннага отуруш керек. Анын үчүн бир тажик сатып алыш керек, жандай пластмассовый. Чоң. Ошол пластмассовый масса ошого бир 2 чака суу ката турган.
Анан ошого жарым литр же 1 литр мочовина кош керек. Анан ошол оору аял ичине отурат. Бу эки бутундан мал отурат. Анан чайнекке кайнаган суу болсо, карматып койсо, муздап баратса кошуп, улам коюп, жарым саатка чейин отуруш керек. Мамындай болот. Жана суук дегендердин баары кетет. Баары калыбына келет. Анан төрөйт. Жана миомасы кетет. Айга. Ошондой болгон дагы, эме кылгансыз жана. Анан жанагы ага дополнительный дагы биз эме кылып жүрөбүз. Мынагу саңдай турган жерине бар эмеспи? Жылкынын касынан свеча киргизебиз. Анан ошого пенициллинден 1 флакон биринчи 5 күндө кошуп туруп айдайбыз. Анан мындай тилип туруп, эменин порошогун сепсе, оңой менен киргизе албайт экен киши. Анан кийин ошону биз жана шприц менен көрдүк да. Эртип туруп эле жанагы беркини майдын өзүнө эле киргизип, аркасынан шприц менен раствор кылып туруп эле анан ийнени бияка коюп туруп минсең кирип кеткен. Ошо менен түнү менен жатса, жанагы май касы менен пенициллин өзүнүн ишин кылат. Эгер эркектер болсо, жанагы простатитти шишип кеткен, жана чоңоюп кеткен 2-5 кайта 5 эле күндө кичирейтип өзүнүкүн эле калтырат, айыктырып коет экен. Кайталанып келбейби агай? Кайталанып без чоңойбойбу? Кайта бир 3 курс жасаш керек. Анан жанагындай муздак суу менен дарат алганды тыйып тасташ керек. Эгер суу менен дарат алса, кайта кармашы мүмкүн. Ооба. Төлөө калбайт. Виктория Викторовна YouTubeга чыгарылачы сураныч башынан көрбөй калдым дейт. Мен жооп берип коеюн. Виктория Викторовна, сөзсүз. Канча болду? Алтынай Арстанбек деген англис тилинде жазсаңыз, Алтынай Арстанбек деген менин YouTube каналым бар, ошо жака сөз чыгарам. Анткени агайдын 83кө чыккан аксакалдын айтканын кылып, угуп, барып, көрсөтүп, өзүбүздү дарыланып албасак, өмүрүңүз 100гө чыгыңыз, 100дөн ашыңыз агай. Ушундай жакшынакай эме өзүңүздү дагы дарылап алыптырсыз. 100дөн ашыңыз, ошол 100дөн ашып жашаганга чейин канча адам келсе ошонун баардыгына эме жанагы себепчи болуп, айыктырып, буюрса Кудайым кааласа ошондой жардамыңызды бериңиз. Виктория Викторовна, мен ошол өзүмдүн YouTube каналыма жүктөйм, ошол жактан дагы көрөсүздөр. Гемоглобинди кантип көтөрсө болот агай дейт. Гемоглобинди. Каны ылдый окшойт, түшүп кеткен окшойт. Ал тигил өзүдө багы оокаттан эле да, оокат нормалдуу ишсе витаминдүү оокаттарды, айрыкча жанагы опухоль болуп калган кишилер будайдын унунан жасалган оокатты тыйып салынат. Нанды, жанагы лапша, кесме, кучутай, оромонун сырты, мантынын сырты, пельменин сырты, самсанын сырты, ушуну жебе дейбин. Ошонун ордуна күрүшчү, шорпо же, этти жей бери кандай кааласаң, көбүнчө түштө же деп айтам да. Анан жанагы будайды өндүрүп туруп, нан кылып жегиле дейм. Жөнөкөй будайды сууга салып туруп, 1 суткада өнөт. Чыруу жерге коюш керек, жууп туруп. Анан ошо суу боюнча жумшап турганда мясорубкадан өткөрсө камыр болуп чыгат. Ошол камырдан нан кылып же, нан кылбасаң да сармайга, сковородкага сармайдан коюп туруп, калыңдыгын 1,5 сантиметр, 1 сантиметр. Жупка калама сыяктуу кылып ба? Мындан да кылсаң бир паста бышат, ошондо абдан вкусный болот деп макташып атат. Андайды жеген киши эч убакта кайта опухоль пайда болбойт. Анан жана таттуу, тортко окшогон сладкий нерселерди ограничение коюш керек. Ошонун баары жаман. Анан жанагындай ашкабакты жеген жакшы. Жана ашкабак өтө пайдалуу экен. Тилип туруп, сууга кайнатпай туруп, духовкага кактап туруп бышырып жесе, мындай болот. Ашкабакты жесин. Ден соолукка жакшы. Жакшы. Ошол гемоглобини көбөйтөт экен. Жылдыз Көкчеева деген эжем сурап атат. Көксуу эмне экенин башын. Жок, бар агай, бак. Мен суроолорго жооп берип коеюн. Көксуу эмне экенин башын уктуңарбы дейт. Жылдыз эже, сиз деген мен азыр мынау түз эфир бүткөндөн кийин
Facebookка жарыялайм. Ошол Facebooktан кайра көрө бересиз. Алтыша элви деп англисче алып туруп, жазып туруп, мага менин страницама кирип, түз эфирди көрө бериңиздер. Анан айтайын дегеним, суранайын дегеним. Мына Агай деген атайын ушул түз эфирден мен Агайды атайын чакырдым. Түз эфирге чыгып бериңиз, сиздин деген дарылоо методуңузду, ыкмаңызды элдин баары көрүп, сизге келип, баягы түркүн ооруларына шыпа таап кетсин деп атайын чакырдымбы? Ушул түз эфирди сиздер да бөлүшүңүздөр. Баягы ооруган адамга жетсе, ал киши шыпасын издеп, Агайга келсе, Агайдан айыгып кетсе, бул Агайдын, менин, биздин адамзатына, мекендештерибизге берген жардамыбыз болот. Чоң жардамыбыз болот. Кечирип койгула, мага деген укмуш телефон чалышып атат. Түз эфирди көрүп туруп, ушу чалбай эле коюшса да, Алтынай түз эфирде турбайбы? Байкуш телефон мен тартып атты эле деп. Кийинки суроо. Мен дайыма эле бир салмакта жүрөм, арыкмын. Не дейсиз дейт Агай. Толугусу келет окшойт. Толугусу келет окшойт. Мен деле арыкмын, семире албай жүрүм. Семиргиңиз келеби Агай? Жок, эми семиргенде эмне кереги бар? Ушу жетет да. Ошо да. Ошол арык жүргөн жакшы. Арык жүргөн жакшы, кийим жарашат. Демек ошол арык жүрсө, жеп ичип жаткан оокаты ошо убагында аш болуп ошо кетип атыр да. Ошол жакшы да. Ошол жакшы. Тиги. Ошо молодец, ошо арык жүргөн жакшы. Назгүл Садабаева башынан көрбөй калдык дейт. Башын кийин көрөсүздөр. Мен эфир бүтө элек азыр түз эфир учурунда турам. Мен эфир бүтө элек кийин көрөсүздөр. Көк суу эмнеден жасалат экен составы дейт. Ал суу кандай суу Агай? Жөнөкөй эле суубу? Суу илгеркилер мөңгүрүн суу пайдаланышкан. Ооба. Анткени тоодун арасында жашаган. Ооба. Эң сонун буга эч ким жетпейт. Анан ушу тоодон агып келген суу болсо жарай берет. Ана жанагы магазинден сатат экен, эмне деген? Артезиан. Артезиан эмес, дагы башка. Суу Агай. Суу. Гималаевы? Ошо жок, бирдекеден суу. Бирдеке эле. Жол болсо жанагы Тяньшинин бир аппарат сатат экен $250. Тазалай турган. Ошол тазалап туруп, анан көк суу пайдаланса болот. Неме, мына менин досторум айтып коеюнчу, азыр мен түз эфирди көрүп аткан досторум, мына Бишкекте жашагандар, же болбосо аймакта жашагандар, тоодон түшкөн суу жаныбызда эле да. Мисалы үчүн биз деген мына Воронцовко жакка барсак, Агай, Воронцовко жакка барсак, же болбосо ушул тоо тараптагы мына 5 күнгөй тарапка барсак элек, аякта тоодон түшкөн суулар бар. Ошону эле жанагындай 5 литрлик идиштерге, пластиковый идиштерге алып келип алып эле, ошол көк сууну кайнатасызбы Агай? Кайнатып туруп, анан кийин сүт кошот экен. Ушул түз эфирди азыр мен аяктагандан түз эфир бүтө элек, Агай суроолорго жооп берет. Дагы Агайдан көп нерсени сурап калышыбыз керек болуп атат. Түз эфир бүткөндөн кийин сиздер бөлүшүңүздөр, анан башынан баштап кайра көрүңүздөр. Көк суу эмнеден жасалганын Агай айтып берди. Так, андан кийин астманы дарылайбы дейт Агай. Астманы мен массаж жасап, астманы кетирген Басикова деген кемпирдин үйүндө жашап карап турчумун да. Анан астма менен келет, баса албай келет да, мындай. Бир күндө 30-40 киши келет. Ошону каягынан сыдырыш керек. Ичинде жанагы немелер толкулат, жанагы слизтер, шилекелер, шыкал, кан тамырлар. Ошону сыдырган билет менен. Массаж бүткөндөн кийин басып, бир 5 метр баса албаган бир остановка чейин кетип калгандар көрдүм да. Жүгүрүп кеткендерби? Ошол массаж менен анан кийин ошол аркага 2 далыга жана зарат сонун аяктырат, жана мочегина. Компресс жасаш керек. Компрессти 60 трапка менен жасаш керек. Анан ай календарынын экинчи, төртүнчү фазаларында даже неме кылыш керек. Мондай ылайда тарта турган жери бар болсо ылайда тартыш керек. Ылайды мына киндиктен жогору жакка болуп колдорго мустак тартылат. Киндиктен ылдыйты таманга чейинкисине ысык тартылат. Ысык тартылат. Тургун Агай экөөбүз түз эфирдебиз. Мага телефон чалбагыла, кимиңер чалып атасыңар. Түз эфир көрүп аткандардын нервине тийип атасыңар. Чалбай тургула азырынча. WhatsApp'тан дагы жөнөкөй номерге дагы чалбай тургулачы, силерден суранычы. Түз эфирде Тургун Агайдын табыкчылык ыкмасынан дарылана тургандай бир оорулууларга, сыркоолууларга шыпа таба тургандай бир сонун эфир кылып атам. Сиздерден сураныч, мен анан өзүм силерге чыгам. Так, астманы айттык. Гемоглобинди кантип көтөрөт?
деп суроо берип көрөсүзбү дейт. Айттыкпы агай аны? Айттық. Гемоглобинди азыр мынау гемоглобин боюнча агай айтты. Ал канды Оокаттан эле ал. ал оокаттан дейт. Аны айтыптыр. Сиз деген түз эфир бүткөндөн кийин анан кайрадан баштан бир сыра көрсөңүз, зараны организм отход кылып чыгарып атса, анан ошол отходду ичеби дейт. Биз эч кимди иштеп заставить этпейбиз. Бирок организмге бирде зыяны жок. Ушунчалык пайда келтирет. Отходу жок кылат, ичиң бат аш болуп кетет. Жанагы эмеге караганда, сүткө караганда зара 3 эсе бат аш болот. Мен жазган китебин айтып атырмын. Притом эгерде оору киши болсо, жанагындай сахардын диабети бар болсо, алардыкын ичишке болбойт. Алар өзүнө де мен сунуштабайм, анткени сахардын содержаниясы бар да. Ооба. Оорулуу эмес адамдардын, жаш балдардыкын деп атасыз. Анан булар түшүнбөй эле кайра эле сурап атат да. Бронхитти дарылайбы дейт агай сизде. Ошо бронхит деген астма да. Аркасына жана компресс кылып массаж жасаш керек. Эгерде ушундай жана полиартрит жана жылый чегине жетпей калса, мен багы өзүмө жүк түшөт экен. Же болбосо таптаза отуруп калгандарды мен тургузуп пастырып жиберген учурларым бар. Мен тимеле ошол кемпирден алдан үйрөнгөм, анан кийин калк дегенден нерв массажден өткөм да, ошолордон үйрөнгөм да. Жасайм мен. Эркек киши жазып атат. Жанагы мен арыкмын дегенде аял киши жазган. Эми эркек киши жазып атат, Максат деген киши. Ага, арыкмын, канткенде семиребиз, бир салмакта жүрөм, ичинде курт барбы же эмне дейсиз дейт. Курт болушу мүмкүн. Себеби эме Нарбек Оморбай өзү академик го. Частный жактан ошол баары сүйлөдү. Азыр любой кишинин ичинде курт бар дейт. Азыр ушундай критический момент болуп атат, ушундай катастрофа болуп атат. Элдин баары курт аркылуу жок болуп кетиши мүмкүн. Кудай сактасын. Ар бир кишинин ичинде курт бар дейт. Ошого карата бир дары чыгардым. Бир 7 күндө курттан арылат, келип сатып алсын, баасы 1000 сом турат деп жооп берген. Ошонукун алсын. Анан Япониядагы дарсы бар экен, анагы Весна деген эме, жанагы тоголок молдо менен азыр эле калка кийип мен барып көргөм. Токтогул калка кийип. Ошо Калка кийип. Алардыкы где-то бир 4000 сом экен. Ал эмне мындай суусундук багай мындай эмеби? Таблетка болуш. Анан булардыкы Зара заң менен чыгабы агай? Жок, булардыкы эмне экенин билбейм. Нарбектики булар чөптөн жасалган. Так, кийинки суроо. Шейный остеохондрозго кандай кеңеш бересиз? Моюн остеохондроз. Хондрозду так массаж жасаш керек биринчи. Анан ошол жерге опять жанагындай мочевинаны компресс кылса болот. Мочевинаны. Анан лунный календардын 2-чи менен 4-чү фазасында муздак бойдон ошол мочевинага, же болбосо эскиртилип аммиак жыттанып калган сарага, же болбосо активдештирилгенге, же болбосо жанагы медный дишке куюлуп, анан кандайдыр бир бөлүгү буга айландырылган сара деп коет. Анан окис кошулган, ушулардын түрлөрүнө ылай кылып туруп, топурактан кумурча ылайып туруп, ошол жерге басса болот, муздак бойдон. Анан кийин аны алып таштап, 2 сааттан алып кетиш керек аны. Анан алып таштап, жууп тазалап, кайта мочевинаны компресс кылыш керек, массаж жасаш керек. Ал оңой эле, ал анчалык кыйын эмес, кандырып батылы кетип калат. Эгер келсе батылы агытып коебуз аны. Буйрса, Кудайым кааласа дейли, мына достор силер суроо берип атасыңар, агай жооп берип атат. Анан кийин бул деген нерсе, мисалы үчүн агай жооп бергенде деген аябай деген мындай терең киши турбайбы? Кантип айыктырасыз десе, мага келсин айыктырам дебей эле, мынчы керек деп ыкмаларын айтып берип коюп атат да. Аларды сиздер үйүңөрдө жасабагыла. Чынбы агай? Сиз айткан ыкмаларды жасабагыла. Биринчи агай оорулуу келсе, ошонун деген тамырын кармап көрсүн, агай, чынбы? Тамырын кармап көрөт, анан кийин деген баягы оорусун аныктайт, эмне кылыш керек экенин аныктайт. Анан кийин деген ошондон кийин агай өзү көрүп, өзү жасап берип ошол нерсени. Анан кийин деген буйрса, Кудайым кааласа, шыпасын таап айыгып кетесиз. Анан агайдын
айтканы боюнча өзүңүз жасай берсеңиз туура эмес болуп калышы мүмкүн. Себеби дегенде агай азыр көргөн жок да сизди, колуңузду кармап көргөн жок, тамырыңызды кармап көргөн жок. Суроого эле жооп берип атат агай. Алтын аягдан туура айтасың. Ооба. Ушунча түшүндүрүп айтсам да туура жасап айтат. Жана кайнатканда ашык кайнатып берет, ал эчтекеге жарабай калат. Жолсо кем кайнатса анда болбой калат, күчү жок болуп калат. Анан кээ бирлер жиркенет, жана айтып атат жиркенип алып. Жиркенет да жанагы сейдик жок, ушу менен пропускать этет жанагы. Ошентип аяга албай жатыр да. Ооба. Эгерде менде жанагындай хотя бир 2 место, 3 место помещением болсо, койкада, мен өзүм жасап карап туруп чекчейт десеңиз. Убайты менен сону аяктырат элем. Карап туруп убакыт сааты менен кылып жана жасай турган нерселер да агай. Ой, бу Ооба, жаткырып алып туруп, баягы больницада алып келип алып камап алып туруп жасайт го неме. Операция немелер. Толкунатада бир келин эмчек ишип атыр. Эскертип 4 күнгө чейин коюп кой. Ал аммиак жытанып калат, анан кийин ошо ылай жасасың, эмчени тат десем, сасып кетти деп төгүп таштады дейт. Эмне сасыгы керек болот. Ооба, аммиак жыттанат деген сасык экенин билбейт экен да, анан көрдүңүзбү анан. Муну аткарбай атпай, мен кайтадан айттым, айтпагыла. Эми өзүмдү аткарбайт баары. Ооба. Ой агай, аны айтасыз агай. Мен жанагы балам ооруса, кичинекей ангинасы кармап калса, дарыгер деген рецепт жазып берет да. Анан жазып берсе, мен деген аны дагы сааты менен бербейм. Апамдын дарысын сааты менен бербейм. Анан ошо сиз өзүңүз айткандай, сизге барса, чекчейип, жаткырып алып, карап, күнү түнү карап, дарыласаңыз, ошондо деген эффект болмок да, ошондо немеси жетмек. Баягы аягына чыгып, өзүңүз аяктырып чыгарып коймоксуз. Так, Шейна Астраханурус кетти. Эми множественный миелома деген диагноз коюшту мага. Рак костного мозга экен да. Кыскасы совет бере аласызбы дейт. Рак костного мозга, множественный миелома дейт. Ушунду эле мен жанагы эле лунный календарга байланыштырып туруп, биринчи менен үчүнчү фазада мочевинаны, жол болсо жана эскертилүү аммиак жыттанганды компресс кылыш керек, сүртүш керек, жол болсо жанагы активдештирилген, жол болсо жанагы медный дишке бууландырылган. Анан кийин экинчи менен төртүнчү фаза түш келгенде ошолорго эле кургак топуракты аралаштырып туруп, космонавттардын шлемунда туруп баш керек мынерге. 2 сааттан кийин алы сразу жоготуш керек. Кээ бирлер таң ачканда жатат экен. Анда болбой калат. Убакыт сааты бар десеңиз, ар нерсе. Таң атканча жатканда соруп алган нерселерди кайта баш соруп алат экен обратно. Кудай сактасын. Ошон үчүн 2 сааттан кийин аны алып үйгө да койбош керек экен. Алыс жок кылыш керек да. Ошондой кылса айкып кетиши мүмкүн. Аксакалдын жашы канчада, эгерде сыр болбосо дейт. Жашыңызды айтып коюңуз ага. 83-те. Так. Билесизби, заара кантип пайда болот? Айтып көрүңүзчү дейт агай. Заара кантип пайда болот? Заара деген эми бул заара адамдын эки бөйрөгү бар, табарсыгы бар. Бул система бар, бир системага кирет. Анан ошолор бөлүп чыгарат, анан ошолор эмедет. Анан көпчүлүк учурда жанагындай простатит болуп калганда сийдик булам бөйрөк ичинде кала берет, толук чыкпай. Анан ошонун ичине бөйрөктүн ичине таш толуп калат экен, кум толуп калат экен. Ошол проблема. Анан ошол жөнүндө жазып берем. Жанагы кызыл көчкенди табыш керек экен. Кайда түнөйт, ошонун түнөгүн таап, ошонун помётун алыш керек экен болгун. Анан ошол зыгырды болсо ошпозда сатат экен, мен 1 кило алып кеттим, 250 сом экен 1 килосы. Экөөнү аралаштырып, один к одному кылып туруп, анан ичсе, жок, жана эмени ичет экен айткандай, зыгыр эмес экен. Корица деген сатат турбайбы, ачуу. Ооба. Корица 8,8 грамм экен. 8,8 грамм экен да. Ошого кызыл көчкөнүн помётун кошот. Кошуп туруп, ичсе бөйрөктүн ташы кетет экен. Майдалап. Удивительный средство деп жазып мен көчкен болгон алып келдим бир чака. Бирок жана кызылдыкын ал жана берки майдарагы кош керек. Аны звонт этип атам, ошол түнөгүн тапкылат ошол. Эгер өзүмө испытать этем,
Егер өзім бері ойлап атам, ошол эки бөлөмдө ушундай таш бар болуш керек. Эртең менен басканда биягында бир келе жүк, биягында бир келе жүк ушундай груз бар. Аны ошол бөйрөктүн ичинде бар деп ойлойм да. Өзүм чыгып тазалай алсам, аны элге да суруштай. Буюрса Кудайым кааласа агай. Эме кылыңыз, айыгып кетиңиз. Геморройду кантип айыктырат дейт. Геморрой чепухада. Айттым го жанагындай. Так. Төрөт боюнча маалымат берсеңиз, телефон номерин жазып коесузбу дейт. Ошо жана төрөбөй калган келиндерге тоже жанагы свеча саланы суруштап атам. Ана жана пенсияны киришсин. Анан кийин тиягына тампон жасасын мочевинадан. Эки бөлөгүнө түн менен компресс кылып жатат мочевинаны. 2 жолу оштурат. Эртең менен микрованнага отурат. Обязательно. Анан бир курсу 10-15 жолу, анан кийин 5 күн, 6 күн перерив кылып туруп, экинчи курсун кайталасын. Сөз жардам берет. Жардам берет, жакшы болуп калат. Так. Максат арыкмын деген сурооңузду бердим мен, агай жооп берди уже. Жана ичинде курт бар дейт. Ошол куртту түшүрө турган дары жасаптыр бир профессор. Аныкы 1000 сом экен. Анан Токтогул көчөсү менен Калк Акиев көчөсүнүн кесилишиндеги Висна деген немеде Япониянын бирдекеси бар. Ошол жанагы курттарды түшүрө турган дарысы бар экен. Анысын 4000 сом деп көрүптүр агай. Ошого жооп берди сизге. Ошону алып туруп ичсин, ичинде курту кетсе семирип кетет. Назиреже деген жазып атат. Гемодиализ боюнча айта аласызбы? 5 жылдан бери аппараттамын дейт. Айта албайм, аны эки бөлөгү такыр иштебейт да. Гемодиализ алгандарданбы? Мен жардам бере албайм. Эки бөлөгү иштебей калгандаргабы? Жардам бере. Сидикти прямо кылып койгонда. Жардам бере албайм. Бронхитке жооп берет бекен. Бронхитке жооп берип койду уже. Бронхит чепуха. Ооба. Дагы бир жолу дарегиңизди айтып коесузбу агай? Мен дарегим Бишкек шаары, Лев Толстой көчөсү, үй номер 242, 5 этаж здание, 5 этаж, 56 квартира. Телефон номерлериңиз дагы. Телефон 0558 40 60 66. 0702 02 14 54. 0778 86 16 29. Bu da WhatsApp var. Альвеакозго эмне кылса болот дейт агай? Anne. Альвеакоз деген, альвеакокоз беле? Жанагы малдан жуккан оорубу агай? Уккан жок, мындай. Альвеакоз деп жазып коюптур. Ошону билбейм аны. Уккан эмес. Төрөттөн кийин жел кабыз дейт, шишип жүрөм дейт агай. Жел туруп калабы агай, жанагы муундар ажыраганда төрөттөн кийин. Жел бошол, жел кабыз. Ошол Шишип жүрөм дейт. медицинанын эрежесин сактабайт да. Сразу жумушка кирип кетет, сукурун атаан ошентип жүрөт абакыштар. Ошону эмне кылса болот агай эми? Шишип жүрөт экен да? Көрүп тамыры кармап туруп айтпаса. Келиңиз, мага кел деп коюңуз, сизге барсын, Ызык суун ажыратып туруп анан айтпаса. Ооба. Телефон менен суруш кылганда да коркосуң да. Туура айтасыз агай. Көргөнчө айта албайм. Туура айтасыз агай. Мына достор, силер суроо берип атасыңар, агай жооп берип атат, баягы майдалап жооп берип атат. Себеби дегенде агайдын ошол тажрыйбасы бар, башынан өткөн, жасап көргөн, элдерге жардам берген ошентип. Бирок деген силер да алар өзүңөрчө, өз алдыңарча пайдаланбагыла, өз алдыңарча аны колдонбогула. Анткени агай айтып атат, мага келген адамдын тамырын кармап көрүп, ысык суун аныктайм дейт. Ысык жамбы, суук жамбы, ошону аныктап туруп, анан кийин тиги эме кылат экен. Дары, баягы врач дары жазып берет го, ошондой кылып туруп, агай дагы ошол келген адамга дарылоо ыкмасын жазат экен да. Ошон үчүн деген агай айтып берсе, аны өзүңөрчө, өз алдыңарча кылбагыла. Анткени агай өзү көрүш керек. Метастаза сөөктөргө өтүп жатат, эмне кылса болот дейт агай. Метастаза кыйын экен. Өтө кыйын. Мен дарылап жүрөм. Чыдаган киши чыдайт. Көк суу ичиребиз. Эгер до конца чыдап ичсе, бүт метастаздар курутуп, агып кетиши мүмкүн. Ашыкча салмакты эмне кылат дейт агай? Ашыкча салмактан кантип арылса болот? 3-үнчү жолу жазып атам деп бир эже жазыптыр. Ашыкча салмакты
Бұл кешки оқатты saat 4 düşsün. Так, жаңағы ондан жасалған оқаттардың барлығы сокращение болсын. Сладкийлер жаңағы торт ушундай ушуларды азайтсын. Анан кейін онда катуу жерге шешеп салып туруп катуу жерге жатсын. Диванга эмес. Диванга болбойт. Катуу жерге жатсын, ооруса чыдасын. Улам бияка которулуп. Анан кейін bir ertesi menен кечинде bir чака суун эшикке коюп коюш керек. Ал космостон зарядка алат. Эң баштаганда bir чайнек ысык сууду кошуп туруп обливать этиш керек. Сразу мустак сууга көндүрүш керек да мындай акырында. Анан ошо чайнектеги ысык сууду улам азайтып бир жумадан кийин анан прямой багы толо сууну коюп коюп обливать этип жүрсө мончага түшүп өчүп коңуз телефонду. Сизди да аябай издешти го. Парга түшүп чыгарган шлактан 2 эсе көп чыгарат. Оптом. Арыктай баштайт. Анан кичине физкультура менен чуркап, басып чуркаш керек да. Кыймыл көп керек да, чынбы? Жанагы кичинекей жаш балдар көп жүгүрөт эмеспи? Ага, ошон үчүн алар семирбейт, чынбы? Азыр дагы мен суроолорду берейин. Давление жөнүндө сурап көргүлөчү дейт. Көксүү деген маны айтканда. Желден кантип арылса болот дейт. Маны тамырын кармап көрмөйчө опасный. Уйку безди, боорду кантип дарыласа болот? Уйку безге боорду как раз ошол жанагы эме эң сонун аяктырат адамдын саарасы. Биринчиден аны ичиш керек, экинчиден аны компресс кылыш керек. Боор тез аягат экен, мен көрдүм, саара менен. Надпочечник дейт, надпочечник оройт окшойт. Бөйрөктүн үстүндө дагы надпочечник болобу агай, ошол оройт окшойт. Эми ошо почкаларды эме карап көрүшүңүз керек, агай, өзүңүз көрүшүңүз керек. Кумуса лечение боюнча айта кетесизби? Майда зыяны жөнүндө дейт. Кымыстын пайдасы бар да, эмне үчүн жокпу? Сани салмалыкка туруп ичсе, жеткире ичпейт да, жолбосо адамдын жана толстый кишкасын соң кылып тазалап чыгарат. Возможно, боордун ичинде тазалап коюшу мүмкүн. Бирок жеткире ичүү керек да. Көбүнчө сүттүн ичип келишип атат. Эми ошо сүттү ичсе, ичин алат деп атат, эми жанагы кичине салмалык ичсе деле болот го деп ойлойм. Кымыз өтө пайдалуу. Иче берсин. Кадыр Абдымомунов деген менин досум бар экен Facebook'та, ошол киши суроо бериптир. Менин бере турган суроомду берип коюптур. Өнөкөт ангина фарингитти кантип дарылайт? Мен кичинекейимден бери ангина менен ооруйм да агай. Кичине бирдек болсо эле болду, ангинам кармап. Мен азыр кызым өткөн ошол нерсечи. Кызым ошондой ангина ооруп жатып калат. Бул ангинаны мунугу адам кармаганда муну кулагыңдын аркасын бир күчкө салып, ошону өзүм кызыңкын бир көрчүмбү? Муну тарамыштар көгөрүп калат бекен, калбайт бекен. Ангина болгондобу же жөн эле? Кармаганда. Адам кармаганда. Эгерде муну тарамышта көгөргөн тарамыштар эгер чыгып барсайып калса, жана лезвие бар го. Ошону кичине спиртке өзү аракка бирке малып туруп, мынтип чыгып коюп эстикке бирке караган чыгат. Өмүр экинчи кармабайт экен. Ошентип көрөйүн агай. Ангина кармаганда сизге алып барайын, сиз өзүңүз кесип бересиз. 4-5 жашар баланы бөйрөгүндөгү ташты түшүрсө болобу дейт агай. Мага кичинекей балдар келелек. Кичинекей балдарды келелек, эми аны билбейм, аны. Бу кичинекей балдардын да бөйрөгүндө таш болобу агай? Ушуну билбейт экен. Жаш балдарды карай элексизби? Врачтарга барсаң, детский деги 6-бал. Ошо айтып койсун. Геморройду айтты. Простатит метастаза жайылып кетти, тамак иче албай калды, дарыласа болобу же кечпи? Кайнатам 75те. Сураныч, суроо берип коюңузчу дейт. Ошол простатит метастаза жайылып кетти, тамак иче албай калды, 75 жашта кайнатам дейт. Мүмкүн уже кеч болуп калышы мүмкүн. Мен да жардам бере албай калам да. Тамак иче албай калганы бул деген кеч болуп калган дегенди билдиреби агай? Кыйын болуп калды. Келде убарагылып алар ошол жерден келсе, буталар расход болуп. Тамага эмне керек? Туура айтасың. Кутманбек Эшенбаев, сиздин сурооңузду мен жоготуп алдым. Аябай көп суроо келди.
Ошон үчүн мен ушул сиздин сурооңузду издеп табайын азыр түз эфирден кийин. Анан кийин агайдын WhatsApp номерин жазып коем. Ошол WhatsApp номерине өзүңүз жазып агайдан сурап алыңыз. Виктория Викторовна, көкүрөктөгү киста фиброзду кантип айыктырса болот, айтып бересизби дейт. Көкүрөктөгү кистаны муздак бойдон катоплазма кылат. Анан жанагы сарылардын түрлөрүн компресс кылат. Анан кийин жийкенбесе сарасын ичсин. Ушундай жолду анан шыбанат бир күндө 3 жолу анан самынды колдонбой туруп жылуу суу менен жууп салат. Агай сизге келсин, болбосо зарасын ичип баштайт. Өз билемдик кылып. Келсин мага. Ооба, келсин сиз көрүп туран айтып берет жанагы ысык суугун аныктап туруп, ысыкчанбы, суукчанбы, ооба. Келсин. Грыжага кандай кеңеш бересиз? Эми грыжага бул эме жанагы Таалайбек деген бага бир дарчу бар экен. Ушуну үйрөтпөй кетип калды мага. Анан мен мындай грыжага уколонго жаткызчумун. Бул семирчектен чыга турган бала экен да. Жанагы омуртка менен омуртканын кошулган жерлеринде семирчектер бар, подушкалар. Ошол жерден чыгат экен да. Анан ошондой мен уколонго 35 градус уколонго туруп 1 мүнөттөн баштап жашы канчада болсо ошончо күн жатат. Мисалы үчүн 25'te болсо 1ден 12'ge чейин 13 күн болгондон кийин анан кийин кайта аркасына кетет. 12, 14, 14. Ошентип жаткызсым, ал киши ал жанагы жүрүм менен иштеп атыр да, оор жумуш кылбаш керек. Анан зен кылып алыштан опасный да муну. Өзү келип түшүндүрүп туруп айтпасам болбойт. Ооба, өзү келсин агай. Ооба, өзү келсин агай. Агай коленный артроз дейт. Тизесинде артроз. Массаж, анан кийин компресс, растирание, питье, ушу баары колдош керек. И коленныйге ысык катоплазма тартат. Ысык. Таманына тарса да болот, коленына тарса да болот. Өзү келсин агай. Өзү келсин. Неме дейт? Тамырым жарылат, эмне кеңеш бересиз дейт? Варикоза. Варикоза да. Ошо варикоз окшойт да. Элдерде көп ушундай, аябай көп. Панкреатит кантип дарыласа болот дейт агай? Панкреатит. Панкреатит деген эмне агай? Эмне дейм? Уйку бешпей. Өзү келип айтсын агай сизге. Өзү келсе кайрылып. Пяточный шпораны дарыласа болобу дейт. Пяточный деген. Пятка деген мынау да агай, а? Ошону шпорасы эмне экен? Аны мен азыр айта албайм ага. Гастродуоденит кайсы чөптү ичиш керек дейт. Гастро деген бул бага гастриттин бир нерсеси окшойт. Ошого байланышкан. Мен бул чөптөрдү көзүм жумганда мындай катарынан чөптөр көрүнүп атыр көзүмө. Бирок атын жазбайт. Аны мындай издеп карадым мындай. Сабагы чыккан жеринен баштап төзүнө чейин кыпкызыл, анан жалбырактар майда. Ушундай чөптү көрсөттү. Ар кандайды көрсөтүп атыр. Анан бирок атын жазган жок, мен билбейм, чөп менен дарылай элекмин. Азыр мына Азамат Мусабеков деген жигитке мен жооп берип коеюнчу. Азамат Мусабеков аферист экен, ишенбей эле бул кишиге деп. Сиз өзүңүз канча жаштасыз? Агай, Тургун агай 83-кө чыкты. Бул киши ракты жеңген киши. Анан кийин деген мен бул кишиге ишенемин. Бул кишинин колунан канчалаган адамдар дарыланып чыкты. Ошол көк сууга отургузат экен, заара ичирет экен. Андан башка дагы өзүнүн ыкмалары бар, башынан өткөн ыкмалары бар. Көп адамдар дарыланып атат. Анан эгерде адам дарылайм десе, өзү деле айтып атат. Келген адам колунда жок адам бере албайм десе, бербей эле койсун деп атат. Колунда бар адам жүрөгүнөн чыккан ыраазычылыгын берсе, алам деп атат. Бербесе албайм деп атат. Анан ставка мынча деген жок. Эме тиги дарыгерлерге барсаңар, чөнтөгүнө да саласыңар, мамлекетке да төгөсүңөр, көрсөтпөй да бересиңер, көрсөтүп да бересиңер. Андан көрө
агай ошол 83-кө чыккычаңды көп нерсени баштан өткөргөн экен, ошол нерсени айтып деп элге жардамым тийсин десе, мына жазганыңызды өзүңүз түшүндүңүзбү? Мындай жазганга, ошондой жаман нерселерди жазганга дитиңиз кантип барды? Эгерде сизге жакпаса, анда өтүп кете бериңиз. Мен түз эфиримди Кудайга шүгүр элге пайдалуу нерселерди көрсөтөм. Ошол эл өзүнө пайда алып калыш үчүн мен ушундай түз эфирлерди уюштурам. Менин түз эфирлерим жакпаса, анда кирбеңиз, жазбаңыз, өтүп кете бериңиз. Андан башка дагы толтура Facebook'та маалыматтар бар. Менин белим 2 тизем ооруп жатат, тизе бүгүлбөйт, какшап ооруйт, эмне кылса болот дейт агай. Тизелер бүгүлбөйт экен, какшап ооруйт экен. Аны көрмөйчү айта албайбыз. Ооба. Бүтү жана выпискасын ала келсе, карап. Колдон келбеген неме келбейт деп айтам. Көпчүлүгүнө алып келбей эле расход болуп. Жетип калгандан кийин каршы отпойбу. Менден өзүм айттым. Азыр аз айтып берем. Бүттү го дейм, бир саат. Ооба, көп болуп кетти. Не дейт? Бул жакта дагы мен деген буларга неме кылайын азыр. Менин досторума мына. Урматтуу достор, келип мына 500дөн ашык адам азыр түз эфирди көрүп турат агай. 516 адам болчу акыркы жолу мен көргөндө. 516 адам азыр түз эфирде сизди, мени көрүп атышат. Урматтуу достор, сиздерге чоң рахмат. Бул түз эфирди мен деген атайын элге пайдасы тийсин үчүн атайын уюштурдум. Ракты жеңген аксакалды чакырдым. Агай деген башынан баштап эмне кылыш керек, кандай кылыш керек, өзүн кантип дарылаган, кантип рактан айыккан баарын айтып берди. Ыкмаларын да айтып берди. Толтура суроолорго жооп берди. Эгерде ушул суроолорду сиз берген суроого жооп ала албай калган болсоңуз, ал менин күнөөм. Себеби дегенде баягы Facebook'тун алгоритми ушундай экен, бат өтүп кетип атат да, жогоруга бат чыгып кеткенде мен таппай калып атам суроолоруңарды. Мен азыр түз эфир бүткөндөн кийин, түз эфир азыр бүтө элек, түз эфир бүткөндөн кийин ар бир суроонун астына агайдын WhatsApp номерин жазып коеюн. Уруксат бересизби агай? Агайдын WhatsApp номерин жазып коем. Сиздер деген агай менен байланышыңыздар, барыңыздар. Агай деген тамырларды кармап көрүп, адам ысыкчанбы, суукчанбы ошонусун аныктап туруп, анан кийин деген дарылоо ыкмасын айтып, сиздерди дарылап баштайт. Кудайым буйрса, ар бириңиздер ушул түз эфирди көргөн, ушул түз эфирди бөлүшкөн, сиздер бөлүшкөн түз эфирди көргөн оорулуулар агайга келип, агайдан шыпа таап, менин эфирим, агайдын айткан сөзү, агайдын колу, агайдын тажрыйбасы, пайдаланган ыкмасы, касиети сиздерге, ар бириңиздерге жардам берген болсун. Ар бирибизге жардам берүүнү Кудайым буйрган, бирок аны биз кылбайбыз да. Жардам берели деп ушундай түз эфир уюштурсаң, анан бул аферист, анан эмне тиги бу деген жаман сөздөрдү жазып атасыңар. Мен азыр эми мен сиздердин сурооңуздарды агайга бербей эле коеюн, себеби дегенде аябай көп убакыт өтүп кетти. Ар бириңиздердин сурооңуздарды мен окуп чыгам. Бирөөңүздөрдүн дагы сурооңуздар жоопсуз калбайт. Мен ага өзүм жооп берем. Ошол ар бир суроонун астына агайдын WhatsApp номерин мен жазып коем. Өзүңөр чалып, сурап, барып, көрүп, агай менен сүйлөшүп, айыгып кеткиле. Мен ошол айыкканыңыздарды карайм. WhatsApp номери бар, жазам азыр. WhatsApp номерин жазам. Артрит, артроз, коленного сустава агай айтып атат. Шаки Бишкек дейт. Урматтуу Шаки Бишкек, агай айтып атат, мага келсин, ысык суусун кармап, ысыкчан, суукчан экенин билип, аныктап, кан тамырын кармап көрүп, анан кийин деген неме дарылоо ыкмасын айтып берем деп атат. Ракты дарылайт, агай өзү рактан айыкпадыбы? Ракты дарылайбы деп сурап атат. Ракты аябай дарылайт. Телефон номерин, адресин кайра кайталап коюңузчу. Агай деген бир эмес 2 жолу айтты. Мен азыр ар бириңиздердин берген сурооңуздарга, ар бириңиздердин жазган комментарийиңиздердин астына агайдын менин телефонумду жазып койсун. Жазып коем агай, ар биринин астына жазып кетем. Себеби дегенде бирөө көрөт, бирөө көрбөй калат. Анан мына бүт суроолор берип атат. Аллергия, зоб дейт. Алтынай, ангинаңды мен дарылап берем дейт. Чоң рахмат. Мен деген мындай болду. Ангина боюнча мен бала кезден ангина болуп ооруп, больницадан башым чыккан эмес. Кичинекеймен баштап, анан кийин деген чоңоюп калдым, студент болдум, анан телевидениеде иштеп жүрдүм, журналист болуп, ошондо да калган жок ангинам. Анан ошол апам айтты. Орозо карма деди. Орозо чогуу кармайбыз деди. Ошол орозо кармагандан баштап менде ангина жок, шүгүр.
Азыр менин ангинам кызым өтүп кеткен дагы ушул кичинекей мороженое жесе дагы ангинасы кармап калат. Агай сонун ыкмасын айтты. Кулагынын артында ангина кармаган учурда кулагынын артындагы тамырлары көгөрүп, шишип калса, ошону кесип кой, лезвияны спиртке малып туруп тилип кой дейт, кара кан чыгат дейт. Ошондо дейт болду, кармабай калат дейт. Анан мен деген баары бир медик эмесмин агай. Табып катары сизге балам оорубасын. Бирок ооруп калса, ангинасы кармап калса, сизге алып барам агай. Алып барып жеткенче кайтып калса да болбойт. Туура толуп турганда чыга кой. Температура кармайт да, ангинасы эметкен аябай температура кармайт. Анан мен силерден азыр агай. Мен силерден суранам, суроолоруңарды бере бергиле. Кандай болсо дагы бере бергиле. Прием канча турат дейт. Айтты го. Прием канча турат агай? Өзүңүз жооп берип коюңузчу агай. Көңүл жалбырсын. Айтпай эле коюңуз. Өзү айткой. Эми да айыккысы келген адам агайдын өзү менен жолуккула, сүйлөшкүлө. Агай деген 83-кө чыккан киши, колунда жок байкуш болсо албайм дейт, берсе алам дейт. Разычылык үчүн жанагы айтып коет го, курайакка бата жүрбөйт деп. Баягы адамга жакшылык кылгандын эмгегин кайтып берип коюш керек. Анан агай калпакты кийген, бакайдай болгон кары атабыз комузду өзүңүз чабасыз агай. Өзү комуз чабат экен, өзү комуз чаап, өзү комузду даярдап, анан дагы еще ырдайт экен. Сиздер суроо бере бериңиздер, мен ар бириңиздердин сурооңуздарга WhatsApp номерин жазамын дагы. Агай азыр эми комуздап келгенден кийин ырдап берип коюңузчу, же күбө айтасызбы? Бирок ошол комуздун алдында Facebook'ta азыр 500дөн ашык адам түз эфирде көрүп атат бизди. Анан ушул менин 500дөн ашык досум агайдын айтканын баягы ооруларга жетип калсын деп бөлүшө турган болсо, билесизби канча адам көрөт сизди? Буюрса, Кудайым кааласа, ошончо адам, аябай көп адам көрөт буюрса. Анан ошол оорулуу, сырколуу, жанагы дарыгерден шыпа таппай, ушундай кыйналып турган адамдар келип, сиздин колуңуздан шыпа таап, айыгып кетсин. Буюрса, Кудайым кааласа. Менин досторума, жалпы эле кыргыз элине кайрыла турган сөзүңүз барбы агай? Мен кайрыла турганым ушу элге колуман келсе жакшылык кылайын деп жүргөн кишимин. Кичинекейимен жаштайман, жетекчи болуп иштедим. Колхозду, совхозду экономист болуп көпчүлүк иштедим. Организацияларда иштедим. Колуман келсе ушу жакшылык кылгым келет. Ооба да. Бәріне суроолоруна отказ кылбай. Баары элдин баары жакшы көрчү мени, айылды жакшы көрөт. Азырда картайып калсам соо жүрбөй, азырда жок дегенде ден соолугуна жардам берейин деп. Ооба. Ушинтип жүрүм, мен алып кыйраткандар эчтекен жок, мен автобус менен жүрүм. Агай, башында эле сөзүңүздү бөлүп коюң, кечип койгон сөзүңүз оозуңузда. Башында эле сизди тааныгандар. Өзү аперис. Ага көңүл бурбаңыз, агай. Башында эле сизди тааныгандар бар экен. Тургун Аксакал каяктык десе, Кара Бурадан, Таластан деп жазып атат. Сизди тааныгандар бар экен, агай. Неме, элге айта турган сөзүңүз барбы, агай? Элде мен ден соолук каалайм элиме. Анан ушу көп кыйналып, эмне кыларын билбей, айласы кууруп, элден мурун больницага барып кестирип, операцияланып, барып үйүнө барып, анан эмне кыларын билбей алганда кайрылып звонить этип атат. Анан эми колунан келсе, эртерээк келсин, агай. Таза крайний мерада, таза болбой барсын, менин каршылыгым жок да. Ооба. Бирок ошо элден мурун бир көрсөтсө оңой айгар эле да, элчер эле да мындай. Себеби бычак тийиспей эле айыктырышка болот. Мисалы үчүн баштын ичинде опколду жанагы айкалендардын 2 менен 4 фазасында мустакыл айды былчыратып жана сидикке жанагы мочевинага башына кийгизсе жана опколду сорп чыгарат экен. Жок кылып. Анан аны 2 сааттан ашык кармабаш керек. Ылайды жок кылыш керек. Марлиси көп болсо, марлиси менен кошура турсун. Башка марлик ылай жасайт да. Ооба. Анан кийин аны алгандан кийин сидикти компресс кылыш керек. Эгер сидиктен жиркенбей түз караса айгат. Ниет кылса агай, ниет кылса. Мурдун чирчи болсо жана алар айтпайт, алар айгалбайт, өлүп калат. Ооба. Ниет кылса агай, ниет кылып мен ушуну ичем, айыгам деп ниет кылса, айыгат агай. Бирок биз жаштарды этпейбиз. Ооба. Агай, анан бүгүнкү күн бир башкача күн дедиңиз, ошол жөнүндө айтып бересизби? Бүгүн
Unuğu 14. Çislo aydın kalender boyunca. Aydın azı töp törük olup tolturuğa mezgili bugün. Ana bugün ne kalasa Kuday talamam ne soraysın bir. Misal için sen bir ne soran gelir. Apam ayıgıp basıp ketsin. Apam ayıp basıp ketsin degen de Cenab bir bankaga su koy. Tak 500 gram olsun ya 800 gram olsun da. Ana o şeyde globok iddihaneye kılıp durup Uşun benim bir gana sorağım var, şunu apam şunda kesilden жақсы olup kesilken. Şunu ayakları gör, jardamın tigize gör, şunu gana soranımız. Dep turup bunu aydın tiyip turan yerine koyup koy. 2 saat aydan zaret kalsın. Bugün zaret göre turan günde. Ana ap kelip turup oşunu kapağın pekem koyup turup karangı жерге koy deydi. Холодильникке başım koyup da. Tomay turan. İçip tüyet керек. Ulan күліге бірткеде. Канча күндө агай же боло береби? Ичким келгенде эле ичерелиби? Ичким келгенде түгеттеп. Жазыпты мен китептен окуганымды айттым силерге. Ошон үчүн мен сурандым. Бүгүн өткөрсө жакшы результат болот эле деп. Мына бүгүн өткөрдүң, эми Кудай буйрса клиенттерге жакшы болот. Агай, мынау жазгандардын арасында бир эженин жазган сизге эскертип коеюнчу агай. Зара ичүү боюнча менде чоң китеп бар, керек болсо берейин дейт сизге. Керек жок. Керек жок сизге. Толтурат. Менде де bir kişiге кетип бар эле да. Толтурат. Неме дейт го, татарлар толкушу сарасынан айгат дейт, татарлар. Врачка барбайт дейт. Ой, айгатта жана доктурдун дариси бүт ору кылат, кайта орду кошот. Бул сара деген аяктап. Аны көрүп эле жүрдүм. Агай, Баары рахмат айт. бүгүнкү ушул бүгүн жакшы күн, бүгүн өзгөчө түн болот. Суу алып, сууга деген тилектериңерди айткыла, айдан заряд алсын, анан ичкиле, ошол тилектериңер орундалсын деп бир жакшы сөздү айттыңыз. Ошон үчүн бүгүн ушул жакшы күнү сизди чакырып, сизден түз эфирде интервью алып, анан кийин деген ошол сиздин элге берип калайын, айтып калайын, жеткирип калайын, айыктырып калайын, жардам берип калайын деген ниеттериңизге Кудайым батасын берип орундалып ошол ниеттер, анан баягы оорулуу адам эмне кылышын билбей, каяка барышын билбей атканда сизге келип сизден шыпа табып кетишин мен тилейм Кудайдан. Ошондо эле мен ошону жардам тийсе деп тилейм, болду башкага. Анан мен жанагы китебиңизди айтып коеюн деп атам. 500 сом. 500 сом турат, агай. Анткени карызга чыгардык. Бул акчаны төлөш керек. Карызга чыгардыңар бул китепти. Макул. Азыр айтып коеюн да бир сыйра. Урматтуу достор, бул китепти ушул жанагы агай өзү мына Тургун Жангозуев ракурсын жеңген акылман, оңгулуктан уланган улукман деген ушул китептин баасы 500 сом экен. Карызга чыгарыптыр. Ушул китептин ичинде кайсы ким кайсы оорудан ооруган болсо, ошол оорудан айыккандын баардыгынын эмесин ыкмалары бар экен да. Ушул китепти таап сатып алыңыздар. Каякта сатат агай? Китеп каякта сатылып атат? Kitap hazır үйde turmuş değil mi? Ne alarım bilbey turma hazır. Үйдө турабы сизде китепти? Жок, анан саттыкка чыгара элексизби? Хакы барам. Анда деген болсом тур алга чейин жанагы киоскода. Болуп турат. Азыр мен агай айтайын. Урматтуу достор, мен өзүмдүн да номеримди жазам, агайдын да номерин жазам. Ушул китепти керек болсо алып кетиңиздер. Мага деле чалып бериңиздер, агайга деле чалып бериңиздер, алып кетиңиздер. Агай, сизге мен сатышканга жардам кылайын. Ушул китепти окуп, оорулуулар айыгып кетсин, ылайым элибиз оорубасын, энелер оорубасын, аталар оорубасын, балдарыбыз оорубасын. Ушул китепти ала турган болсоңор, чалгыла, жазгыла. Агай, мен сизге узун өмүр тилейм. Кудайымдан сизге узун өмүр тилейм. Эгерде сиздин өмүрүңүз узун болсо, сиз көптөгөн адамдарга жардам бересиз. Өз ыкмаларыңызды колдонуп, ошо жанагы шыпасын таап кетсин сизден ооругандар. Анан эң негизгиси эч ким оорубасын, ооруп сизге келбей эле койсун. Ал эми айла жок эми оорубаскан болсо, анда сизге келип шыпасын таап кетсин. Сизге узун өмүр тилейм, бекем ден соолук каалайм, ар дайым бар болуңуз. Биздин төрүбүздө бакай атадай отуруп сый урматыбызды көрүп жүрө бериңиз. Түз эфирге келгениңиз үчүн сизге чоң рахмат. Канча убакыттан бери мына отуруп суроолорго жооп берип атасыз. Чарчадыңыз бүгүн кечке аябай.
Аман эсен үйүңүзгө жетип алыңыз. Мен достор менен коштошуп коеюн. Достор, чоң рахмат. Түз эфирде аягына чейин отуруп көрүп сурооңарды бердиңер. Мен дагы эле кайталап кетем. Азыр ар бир сурооңордун астына агайдын WhatsApp номерин жазып берем, дарегин жазып коем. Анан ошол дарек менен барып агайга жолугуп, сүйлөшүп, проблемаңарды айтып, ошол Кудайым буюрса агайдын колунан сиздер шыпа таап кетиңиздер. Андан мурунку менин тилегим, Кудайдан тилейм, 1000 мертебе тиленем, эч ким оорубасын, эне, ата, бала, эч ким өзү оорубасын. Кийинки эфирге чейин аман туруңуздар. Кийинки түз эфирге чейин оорубаңыздар, эч качан оорубаңыздар. Кийинки түз эфирден сөзсүз жолугабыз.